Кутман кечиңиздер менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү эфирде мага абдан көп суроолор келип жатат. Ошол суроолорго жооп бере берейин. Мен бул жактан токтобостон эле баштай берейин, анткени запись көргөндөр абдан көп болот. Ошон үчүн дароо эле суроого жооп берип баштасам. Сиздер дагы кутман кеч. Мен жакшы эле болуп жаткан болсом бир белгисин басып, өзүңүздөрдүн мага болгон сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Так, бул жакта мага абдан көп суроолор келиптир. Суроолорго жооп берип баштайын, Абдан көп суроолор. Чекесинен окуп, жооп берип баштасам анда. Так. Саламатсызбы жаткан эже, эмнеге оорулуу балдар жаралат? Кээ бирөө энесинин жан дүйнөсү ооруганда дешсе, кээ бир психологдор ал бала мурунку жашоосунда күнөө кылган дешет экен. Аны кантип билсек болот причинасын дейт. Караңыздар, бул жерде ДЦП болгондо именно жан дүйнө ошондой жашоону тандап келген деп айтышат экен. Айтып калышат, ал эми биздин балдарыбыз ооруганда көбүнчө эле балдар биздин ата-энебиздин, то есть мисалы менин балдарым менин абалым кандай болсо, ошол абалды мага көрсөтө берет да. Мисалы биздин балдарыбыз ооруйбу, демек биздин жан дүйнөбүздө бир жерибиз ооруп аткан болот. Балдарыбыз биздин жашоодогу абалыбызды дайыма бизге көрсөтөт. Ал үчүн анын причинасын билиш үчүн биз өзүбүз менен иштешибиз керек. Эмне үчүн бүгүнкү күндө психология менен иштеген абдан актуалдуу жана популярдуу болуп жатат. Анткени адамдардын фокусу акыркы жылдары туура эмес жака кетип атат. Биз баалуулукту жашоого, адам баласына эмес, буюмдарга берип, фокусубузду туура эмес жака койгондуктан адамдар мындайча өзүбүздү жоготуп коюп атабыз, өзүбүздү иштөө керек болгондуктан өзүбүз менен иштеп, психология ошондуктан бүгүнкү күндө абдан популярдуу болуп жатат да. Адамдар бардыгы эле өздөрүн издеп жүрүшөт. Анткени биз полный фокусубузду, эсиңиздерде болсо керек, биз кичинекей кезибизде идишти сындырып алсак дагы, же бир нерсени сындырып алсак дагы, биз ошол идишке көбүрөөк баа берип келгенбиз. Тамак төгүп алсак, тамакка көбүрөөк баа берип келгенбиз дагы. Баланын психикасын эч ким ойлонгон эмес. Биз ошондо мен ата-энеме керегим жок экен. Бизди да ата-энебиз бизди ушунчалык кандай десем, этияттасын жашоосунда, этияттап тапканын этиятта урунсун, өзүнүн мээнетин баласын деп чоңойткону менен биз туура эмес кабыл алып алганбыз дагы. Мен ата-энем мага караганда тиякты көбүрөөк баалайт экен, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды жоготуп койгонбуз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өзүбүздү издеп келе жатабыз, өзүбүздү дагы деле изденип жүрөбүз. Буга абдан көп убакыт керек экен да. Албетте биздин абалыбыз, биздин ички дүйнөбүздө болуп жаткан нерсе биздин жашообузга абдан чоң таасирин тийгизет экен. Ошол эле учурда биздин балдарыбызга, ошол эле учурда биздин жашообузга, мамилеге, акчага ар тараптан таасирин тийгизе берет экен да, даже ден соолукка да. Так, бул жерде дагы бир сообщение келди. Абдан көп сообщениялар, абдан көп. Суроо чындыгында абдан чоң. Түз эфирге чыгып, мынтип жооп бербесек, бизде убакыт жетпейт экен, анткени суроо абдан көп. Менин бир уул, бир кызым бар, экөө тең чоңоюп калышты. Кызымдан кийин төрөй албай калдым. 13 жыл болду. Барбаган жерим калган жок. Кандай кылсам болот дейт. Биздин именно ушул методиканын автору Инна Тиляшинова өзү дагы 2-3 выкидыш аборт болгондон кийин, канча жылдан кийин гана ошондо ал 39 жашында биринчи, 17 болгондо ошондо 37 жашында биринчи баласын төрөгөн. Анткени биздин балалуу болгонубузга биздин именно каныбыз, ДНКбыз абдан чоң таасирин тийгизет экен. Өзүбүз менен иштешибиз керек, албетте причинасын тапсак болот. Түпкү причинасын таап өзүбүз менен терең иштегенден кийин бардык нерсе мүмкүн экен да, эгерде албетте жаратканымдын буйругу менен. Эгерде буйрубаса андай эле жок да. Өзүңүздөр менен ошон үчүн иштеңиздер деп айтмакмын. Так, бул жерде дагы суроо. Так.
Бул жакка да сурооңуздарды бере бергиңиздер. Мен азыр сиздердин сурооңуздар менен иштешем бул эфирде. Жана ошондой эле биздин бул жакка өзүнүн отзывдары менен бөлүшөм деген дагы айым бар экен. Нургүл Алымсейитова эже мага камеранын сүрөтүн коюп запрос жөнөтүп койсоңуз, мен сизди түз эфирге чакырам. Бул жактан камеранын сүрөтүн коюп запрос жөнөтсөңүз, Нургүл айым, мен сизди түз эфирге чакырам. Ага чейин сурооңуздарга жооп бере берейин. Чындыгында абдан көп суроолор. Саламатсыздарбы? Менин акча жолум жабылып калды. Бир жерде токтоп жыла албай жатам. Караңыздар, бул жердеги суроолордун жообунан өзүңүздөрдүн дагы жообуңуздарды алсаңыздар болот. Мисалы, бул жерде айтып атпайбы, менин акча жолум жабылып калды. Бир жерде токтоп жыла албай жатам деген суроонун жообунда мындай да: акча жолум жабылып калды, демек биздин акча блокторубуз бар. Биз качан гана акча блокторубуз менен иштегенден кийин анан биздин жашообузга түрдүү ар тараптан артышылтоолор менен акчалар келе берет экен. Эмнеге анткени мен бул нерсени өзүмдүн практикамда абдан көп көрдүм. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, менде бир эле эмес, абдан көп клиенттер менен иштешип келем бүгүнкү күнгө чейин. Албетте запростор абдан чоң, бирок ошонун ичинде акча менен иштешкенде былтыр апрель айында кайрадан айтайын, мындай клиенттерибиз бизде абдан көп. Мисалы, былтыр апрель айында биз тренинг өткөргөнбүз. Как раз 17 мартта сиздер менен тренинг болот. И ошол тренингке келсеңиздер болот, анткени жандуу жолугуу, жандуу энергия бул такыр башка. И тренингке келип былтыр 1 жыл мурун биз туулаан күнгө деп мен туулаан күнүм өткөргөнбүз. Менин продюсерим Кундуз Таштанова командабыз менен 8 апрель болуш керек. Ошондо Азиз айым келген. Келип ошол кезде Азиз айым минус 250 миңде жүргөн. И минус 250 миңде плюс атасы өтүп кеткен. Көптөгөн минустарда жүргөндө ар тараптан үй бүлөсүндө мамилеси начар болгон, балдар менен мамилеси начар болгон, өзүн баалаган эмес да. И ошондо келди, трансформация курсуна катышты. Трансформация курсуна катышып, өзүнүн минус абалда жүргөнүнүн себебин дал ошол трансформация курсунда тапкан. Биринчи, мындайча айтканда, психологияга биринчи кадамы трансформация курсу аркылуу болгон. И сиздер азыр айтып атпайсыздарбы, сени менен жеке иштешсең болобу деп. Мени менен жеке иштеш үчүн сиздер даяр болушуңуздар керек. И дал ошол даярдыкты сиздер именно ошол трансформация курсунан аласыздар. Азиз айым трансформация курсунда окуп, ал кезде дагы 2 ай болчу, баасы 12 миң сом болчу, элестетиңиздер. 1 жыл мурун трансформация курсун биз 2 миңден сатканбыз. Бирок бүгүнкү күндө именно орозонун урматына деп, Норuz майрамдын урматына, 8 марттын урматына, менин жакында туулган күнүм 30 марттын урматына деп сиздерге 70% арзандатуу менен болгону 30% гана төлөңүздөр, калганы сиздер үчүн соопчулук иретинде деп 70% арзандатып трансформация курсунун болгону 3 миң сомдон берип атабыз да. Так 12 миң сом болгон былтыр 1 жыл мурун элестетиңиздер. 12 миң сом төлөп, аны дагы 12 миң сом ал өзүнүн кредитине төлөй турган акчасы экен, элестетиңиздер. Ошол кредитине төлөй турган акчаны мен өзгөрөм деп туруп төлөп катышкан экен. Өзү менен иштеп, уже 15 миң сом зарплатага иштечкен. Дароо 1 айдын ичинде 40 миң сомго көтөрүлгөн. Жумушун алмаштырган дароо 40 миң сомго. Андан кийин Азаткан айым, мага методикаңыз ушунчалык жакты. Мен сөзсүз түрдө сиз менен иштешем, жеке иштешем деп каалап, бүгүнкү күндө Азиз айымдын результатын көрүп, өзүм дагы таң калам да. Бүгүн эле иштешип келдим, жеке иштештим. Сиздерге мен дароо сунуштамакмын. Трансформация курсу бул биринчи кадам. Бул жерде мисалы Азиз айымдын результаты мына бүгүн эле мага жөнөттү. 1 айдагы результаты мына 2 миллион, элестетиңиздер. 1 айдагы, 1 эле айдагы. Мунун ичинде жок эле дегенде миллион пайдасы да. Бул бир эле кабинеттен, дагы бир кабинети бар. Ал эми жалпы оборотту мына 4 миллион 800.
мына Азизайым, бул мен сиздерге дароо көрсөтөйүн. Бул Азизайым, мына Азиза премиум деп турат да. И Азиза премиумдун жөнөткөнү мына мен алайым деп жого жеке иштешүүгө чакырып турам. И бул жерде карап аткам дейт, көрдүңүзбү? Мына обороту 4 миллион. Ал эми мына бул содасы, 1 айдын ичиндеги содасы. Вот. Ошон үчүн биз эмне менен иштедик? Дал ошол трансформация курсунда берилген эле практикалар менен иштедик. И ушундай бүгүнкү күндө да терең иштегенdik, анткени ал жакта жеке индивидуально. Бирок трансформация курсунда биринчи окуп, полный өзү менен иштеп, өзүн таанып, таанышып, андан кийин анан жеке келди. Анткени мен жеке иштешүүгө келген аямдарды трансформация курсун өтмөйүн албайм. Эмнеге? Анткени алар менен иштеше албайм. Алар эчтекени түшүнбөй турса иштеше албайм да. Ошон үчүн эгерде миллиондорду каалаган болсоңуз, амбицияңыз болсо, каалооңуз болсо, анда мен сизди биринчи трансформация курсуна катышыңыз. Биринчи кадам трансформация курсу деп айтам да. Түрдүү блоктордон арылыш керек. Түшүмө, так, саламатсыздарбы, мен акча жолун жабылып калды, бир жерде токтоп калып жаза албай жатам. Демек, сизде акчага болгон толтура блокторуңуз бар, и ошол блокторуңуз менен иштешиңиз керек. Түшүмө көздөр өтүп кеткен апам атам көп кирет. Ойгонуп алып, ыйлап жүрөгүм ооруп пушайман болом. Өткөндөрүнө 10 жылдай болду. Элестедиңиз, 10 жылдан бери өтүп кеткен ата эне үчүн ыйлап, бул биздин жашообузга көптөгөн буттарды тосот. Анткени өтүп кеткен ата энени биз кое беришибиз керек. Ата энени кое берсек, анан биздин жашообузда баары жакшы болот да. Андай кое берүү практикалары биздин курсубузда бар. Трансформация курсунда ошол өтүп кеткен ата энени кое берүү практикалары бар. Өтүп кеткен ата эненин алдында күнөөлүү сезимдери бар. Сезимдер менен иштөө. Эмнеге? Анткени биз көбүнчө балдар, кыздар, мен да атам өтүп кеткен да. Атам өтүп кеткенде мен да күнөөлүү сезим болуп, атамдын аркасынан жөнөгөм, мен да айыкпас ооруга чалдыгып, ошондо анан түшүнгөм мен атамды кое бербегеним. Аны мен кийин түшүндүм. Так. Ошон үчүн өтүп кеткен ата энени кое беришибиз керек. Айымдар. Кое бербегенибиз бул туура эмес. Кое беришибиз керек. Так. Бул жактан сурооңуздарга жооп берүүнү улантайын, Давайте сиздердин сурооңуздарга дагы жооп берейин. Так, психология боюнча сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Мен бул жактан жооп бергенге даярмын сиздерге, да. Так. Жаңы киргендер, орозоңуздар кабыл болсун. Колунда бар болсо, эмнеге туугандар кайрымсыз деп манипулировать этишет дейт. Колуңда бар болсо дейт. Мындай да, биз адамдар колубузда бар болгон учурда өзүбүз алардын алдында өзүбүздө күнөөлүү сезим болот. И менин де баары жакшы, менин тууганымда жашоосу начар деп биз алардын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезебиз да, анан алар бизге ошол эле күнөөлүү сезимди айтып беришет. Ошон үчүн эгерде сиздин колуңузда болгон болсо, анда өзүңүздүн туугандарыңыздын алдында күнөөлүү сезим менен иштешиңиз керек. Күнөөлүү сезим менен иштегенден анан сизди туугандарыңыз күнөөлөбөй калат. Нургүл айым, сиз запрос жөнөтүп койсоңуз жакшы эле. Мен сизди түз эфирге чакырам, көрүп отурам дейт. Сизди түз эфирден күтүп жатам. Балам аутизм менен ооруйт, эмне кылыш керек? Менталдык оору дейт.
аутизм менен ооруганда көбүнчө бул дененин оорусу экен да. Мээ менен дененин өзүнчө бөлүнөт да, психологияда мээ баш тарап өзүнчө болот, бут тарап өзүнчө болот да. Бул жак менен мээ менен дененин байланышы, ортосунда байланыш жакшы болбогондо анан денени башкара албайт. Себеби бул жактан сигнал мээден денеге сигнал жакшы барбайт да. Баш ийбейт, мындайча айтканда дене мээге баш ийбейт. Сиздер көбүнчө атайын японский бир методика бар экен. Өзүңүздөр менен иштесеңиздер дагы болот. Ошол эле учурда японский бир методика бар экен, именно ошол 18 жашында өлөт деген бала, врачтар диагноз койгондо 18 жашында өлөт деген экен да. Ошол бала иштеп 70-90 жашка чейин жашаптыр да. Изденишиңиздер керек, бирок ага чейин сиз өзүңүз эмнеге именно ошондой баланы кааладыңыз? Сиздин дагы бир кандайдыр бир программаңыз бар. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн программаңыз менен иштесеңиз, жолу өзүнөн өзү эле табылып кете берет. Көптөгөн ийгиликтерди жараткан, жашоосунда өзүнүн ички дүйнөсүндөгү чоң өзгөрүүлөрдү жасаган биздин Жумгалдан Нургүл эжебиз чыгып атат. Нургүл эжебизди тосуп алалы. Саламатсызбы, Нургүл эже? Жакшысызбы, Нургүл эже? Трансформация курсунда 2 жолу окуган. 11-12 потокто окудуңуз, 11-12 окудум. Да, Нургүл эже, сизди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Нургүл эже атайын Жумгалдан келип, бул жактан сабактарга катышып, жандуу сабактарга катышып турат. Көрүнбөйт аткан, узаткан көрүнбөйт. Мен сизди көрүп атам. Сени көрө албайт атам, узаткан. Интернетиңиз жакшы элеби? Нургүл эже, сиз кандай максат менен трансформация курсуна келдиңиз? Биз менен бөлүшүп кетсеңиз өзүңүздүн. Мен бул жакта комментарийлерди өчүрүп турсам, эженин сөзүн жакшылап көңүл буруп угалы. Эмне максат менен келдиңиз? Трансформация курсуна кантип 2 жолу катышып калдыңыз? Кандай келгендеги абалыңызды айтып берсеңиз, андан кийин результаттарыңыз менен бөлүшсөңүз, анан катышам дегендерге результат аламбы, албаймбы, менде болобу дегендерге кандай өзүңүздүн кеңештериңизди берет элеңиз? Мен бул курска келгеним баламдын санасынан өзүм ооруп баса албай калгам. Балама бир жалган жалам менен СИЗОго түшүп калып, анан кызым больницага жаткырайын дегенден болбой койдум. Жок, мен жатпайм, мен мунун артында бир себептери бар. Мен ошонун айынан эле ооруп атам десем, ошо кызым сенин курсуңду сатып берди. Ошо сиз эми дайыма эле ушул курсту көрөсүң го. Ошо узаткан менен иштешип көр, балким неме болот, жардамы тиет деди. Макул болуп эле курсту алгандан баштап эле мен билбейм, түшүнбөй эле тиги практикаларды толугу менен эле подряд эле жаза бердим. Фокусировканы жазадым, тынымсыз ушу баламдын чыгышын эле. Биринчи мен максатым эле баламды чыгарып алам деген немемен ошо фокусировканы жаза бердим. Лоялдуулукту аябай көп жазадым. Ошо лоялдуулук бар экен менде. Мага Кудай таалам ошо балам аркылуу сынак берди. Мен маамда да ушундай бизде да ситуация болгон экен. Болгон ошо иним мененчи, маам менен инимде. Анан ошо лоялдуулук болуп, ошо маамдын мен сезимдерин ушу балам аркылуу ушул практикаларды жасаганда түшүндүм да. Түшүндүм. Маам ошондо баласы үчүн кандай жан дүйнөсү кыйналганын, кандай сезимдерде болгонун, баласы үчүн кандай ыйлап ушу жанын коерго жер таппай ушунча кыйналганын ушунда сездим да. Мен өзүм башыма ушул окуя келгенде сезип түшүндүм маамдын жан дүйнөсүнчү. Ошо анан болгон практикалардын баарын жазап, причиналары аябай көп экен. Баламды ушу 4 айында аборт кылдырам дегенмин. Ошонун себептери бар экен. Мен ишигип өзүмдөгү болгон боль менен иштеп отуруп, акыры баламды куткарып алдым да. Чыгарып алдыңыз, сенин методуң менен, сенин практикаларың жалаң, ошо сенин практикаларың мага ушунчалык жардам берди да. Мен
эмнеге деген суроолорумду бүт ушул жактан жообун таптым да, ушул практикалардын негизинде таптым да. Анан мен 11-дө окуганда сезимдерим көп жакшы ачылбаган экен. Эми түшүнбөй эле жазайын десем, жанагыларды тынымсыз элечи. Анан разборго фигура болуп барганда, биринчи разборго фигура болуп барганда жана орустун фигурасына, полесине кирип, полеге кирет дегенди ошондо түшүнүп келип, анан мен күндөп түндөп тынымсыз иштедим да. Полеге кирипчи. Мен баламдын да полесине кирип иштеп аттым. Аябай иштедим. Менде аябай маамдын алдында күнөөлүү сезимдерим көп экен, паамдын алдында күнөөлүү сезимдерим көп экен. Ошолор менен тынымсыз иштеп отуруп, аябай сезим дегендер болот экен. Ошо ата энени аяй бергенден дагы мен маамды аябай аяй бергенден ушу балама өткөрүп алган экенмин аябай сезимдеримди. Ошо Кудайым буйрса жардам берип, ошо Кудайдын да жардамы тийди. Заткан сага да ыраазычылык, сенин методдоруң ушу кыргызча баарын бизге сонун кылып иреттеп туруп колубузга карматып бериптирсиң. Мен жана өзүң менен өзүң иште дегенди дагы ошо разборго фигура болуп барып келгенден кийин жанагы кагаз менен диагностика жасагыла өзүңөр менен өзүңөр иштегиле дегенге ошондо түшүнүп, анан күн түн тынымсыз иштедим да. Мен октябрда сатып алгам, бул эми 11-де. Ошондон ошо январьдын аягына чейин ошо балам чыккыча мен күндөп түндөп иштедим. Кудайым буйрса. Кыздарга айтып кетерим, результат аябай жакшы болот экен. Мен экинчи бир чоң результатым өзүмдүн папамды тапканым болду. Папам экөөбүз чогуу эле жашап турбуз, бир үйдө элечи. Бирок күнөм ойдо жашап турбуз да. Мамам орто жолдо бир турмушка чыгып, 3 айдай жашап эле анан аяктан чыгармай эле кайра бул паама алып берип коюшкан экен. Анан билбей калыптыр эмедечи, гимисинин боюнда болгонунчу. Ошону диагностикада жасап, анан кыздар менен жанагы поле айтып берет деген чын экен да. Кыздар менен иштеп отуруп поледен ушуну мен паамды, өз папамды тапканыма аябай ушунчалык ушул менин экинчи результатым ушул экен да. Менин эң чоң результаттарым ушул болду. Биринчи баламды чыгарып алдым, Кудайым буйрса. Ушу методдун эмеси менен, жардамы менен. Экинчи өзүмдүн паамды таптым. Үй бүлөдө мамилем жакшы болду. Жолдошум ишчи эмес, просто жанагындай элдей болуп, жиндүү болуп, мындай үй жайын, оокат жайын таштап коюп ичип кеткен эркектер болот го. Жолдошум андай эмес болчу, просто динге ишенч эмес да, Кудайга ишенч эмес. Дин жолуна көп ишене беришпиз. Анан Кудайым буйрса ошо мен 7 ай балам менен жалгыз иштеп, алым жетпей атат, сен деле бир мындай Кудайга жалынып, эртели кеч жалынып, бир неме кылсаң боло, Кудайга жалынсаң боло десем, мындай көп моюн бербей койгон. Анан балам кутулуп чыккан күнү дааватка чыгып кетти. Азыр Кудайга шүгүр келди, 5 маал намазын окуп атат. Орозо өмүрү кармаган эмес, ушу 55 жашка келгичекти. Орозо кармады, Кудай буйрса быйыл биринчи жолу. Өзү дагы мындай аябай татынакай сулуу эле болчу экен. Мен көзүмө анча эме паам кабыл албаган, мен да жолдошумду кабыл албай жүргөн экенмин. Ошо кабыл алып, ордуна коюп, улуктугун, бийиктигин кабыл алгандан кийин жолдошум экөөбүздүн мамилебиз аябай жакшы болду, Кудайым буйрса. Кудайга шүгүр, азыр жакшы. Мурун экөөбүз почти 2 бөлөк эле жашап калганбыз. Бир үйдө жашаганыбыз менен 2 бөлөк жатып ушинтип калганбыз да. Мындай жашообуз 2 бөлөкчө болуп. Азыр Кудайга шүгүр, чогуу жашап, чогуу жатып туруп, мындай бирибиздин баркыбызды билип, мындай кандай десем, эми мындай бизге жаңы жашоо башталды деп айта алам да. Биз бул методго келишекти, мындай башаламан. Канча жаштасыз? Азыр буйрса 53-54кө кетип баратам. Жана сен фигура болуп разборго бара берип, жана сексуальный блок бирдеме деген баарынан чыгып калсам керек. Азыр Кудайга шүгүр, жашообуз аябай жакшы деп айта алам. Буйрса жакшы баары. Азамат караңыз, 50 канча жашта жаңы жашоо башталган жолдош менен бул эң сонун бактылуулук да. Ооба, бактылуулуктун даамын биз эми сезип баштадык да. Бактылуу жашоо дегенди биз эми билдик, Кудай буйрса. Мурда болсо башаламан эле, баягы ызы-чуу менен эле жашап жүрө бериптирбиз. Эми аябай деле ызы-чуу эмес, баягы проблема, түйшүк, акчанын жетишсиздиги ушинтип жашап жүрө бериптирбиз да. Баягы жашоонун рахатын билбейчи. Азыр эми бул методду мен өзүм менен иштеп отуруп, сен айткандай күйөөмө такыр тийишкен жокмун. Өзүм менен өзүм иштеп атып эле, тиги жолдошумду деле иретке келтирип алдым. Кудай буйрса мамилебиз деле оңолду. Балдар менен деле азыр келин уулум намазга жыгылып атышат. Баары жакшы, Кудайга шүгүр.
мен ушу курс трансформация чындап эле алипе деген жанагы тамганы нолдон баштап үйрөнөсүң дегендей эле ушундай эле жашоону нолдон баштап үйрөтөт экен да бизге. Да. Нолдон баштап үйрөтөт экен дагы, анан акырындап иреттелет экенбиз. Кудайым буйрса жакшы баары. Ушу мен өзүмдүн неме ооруган жерлеримде да бүт мындай зообум бар болчу. Мен минтип тапылдап сүйлөй алчу эмесмин. Минтип чыгып да сүйлөй алчу эмесмин. Мен даже конокко барганда ушу каалоо тилек айтканча муунуп, аябай кыйналып жаман болуп кетчүмүн. Ырдай албай калгам такыр, көпкө сүйлөй албай калгам, мындай ооруп кетчүмүн да, зобторум ооруп аябай кыйналып кетчүмүн. Азыр Кудайга шүгүр тапылдап эле сүйлөп калдым. Ашказаным ооручу, аягы ал жактарым деле акырындап жакшы болуп келатат. Кудай буйрса баары жакшы. Мен кыздарга айтып кетерим, трансформация курсун эч эле айныбай туруп эле сатып алып окуй бергиле, канча сом десе деле. Мен ушу до конца эле окуйм деген эле ниетим бар. Мен канча жолу эми жанагы талдоо чеберин окуганга чейин мен талдоо курс трансформацияны сатып алып окуй берем деген эле ниет кыйып койдум. Азыр 3-чүсүн сатып алдым, Кудай буйрса. Муну деле окуй берем. Ар бир трансформацияны окуган сайын өзүңдүн суроолоруңа жоопту ушул сабактан алат экенбиз да биз. Жашоодогу сабакта эмнеге деген суроону эле биз ушул жактан табат экенбиз. Эмне үчүн жашообуз бизге мындай деген суроого ушул эмеден, трансформациядан, ушул практикалардан өзүбүздүн болдорубуздун баарын таап чыгып эле жашоо, өзүбүздүн жашообузга мындай жаңы барактарды ача берет экенбиз да. Жаңылык. Жакшы нерселерди киргизип, Сонун рахмат Нургүл айым. Ыраазыбыз сизге Нургүл айым. Келгенде мен эсимде бар, биз трансформация курсун окутуп аткан учурда бүтүргөндө жандуу жолугушуу өткөрчүбүз. Мында да буйрса өткөрөбүз. Ошол бүтүрүү кечесине келген сайын Заткан, менин балам ушунда да кантем, Заткан деп прям ар бир келген сайын суроосун берип, анда дагы үлгүрбөй калган болсом, бизде өзүм менин жанагындай индивидуальный бул жактан сурап атпайсыздарбы? Ошондо дагы индивидуальный иштешкен сабактарымда келип, разборлорго катышып, андан дагы суроолорун практика жүзүндө суроо гана бербестен, ошону практика жүзүндө өзү көрүп, өзү сезип, анан жашоолорун ушундай сонун нерселерди көргөздү. Мага эмнеңиз жакты, сиздин ушунчалык ачык, анан пока ошол суроонун жообун таап, ошого жооп алып канаттанмайын, жаныңызды үрөп, прям чуркап атайын жумгалдан элестеткиле, бир жумада бир болот разбор мендечи, индивидуальный иштешкен. Ошол эртең болот дегенде жумгалдан келет. Бүтүрүү кечесинде жумгалдан келе калат. Бизде мына Бишкекте туруп деле келе албагандар көп да. Эже болсо атайын жумгалдан келип, ал жакта оокаттарынын баарын таштап коюп келип, бүгүнкү күндө чындыгында сонун азаматсыз. Бизде результат болуш үчүн өзүбүз дагы ачык болсо гана бизге келет экен ошол нерселер. Сизде ошол нерсе бар экен да. Каалооңуз күчтүү, анткени бала дегенде аябай каалооңуз күчөтүп, прям аябай прям бала жан талашып атпайсызбы? Өткөндө да айтып атпайбызбы, биз сиздин балаңыз сизге именно жашооңуздагы өзүңүзгө болгон жолду көрсөттү депчи. Ошондой болду да. Мен көзүмдү ачып берди да, балам менин көзүмдү ачып берди да. Жашоого болгон, жашоо кандай экенин, адамдардын жан дүйнөсү кандай болоорун, ошонун баарын ушу балам аркылуу мен көзүм ачылды десем болот да. Мен азыр Затканга терең ыраазычылык айтам. Биринчиден жаратканга ыраазымын. Бизге себепкер кылып, ушу Затканды бизге себепкер кылып, ушу кыз аркылуу биздин көзүбүздү ачып, мынакей деп көзүбүздү чукуп туруп, мынакей жашооңорду тапкыла, өз ордуңарды тапкыла деп ушу методду Заткан аркылуу бизге жеткирип берген жаратканыма ыраазымын. Заткан биздин ар бирибизге тажабай, ар бирибизге кандай суроо берсек бир кабам кашым дебей жооп берген үчүн ыраазычылык айтамын. Ыраазымын Заткан. Ушул метод аркылуу, ушул практика аркылуу мен баламды дагы аз жерден бир жаман иштен сактап калдым. Өзүмдүн папамды таптым, ден соолугумду ордуна келтирдим. Жолдошум менен мамилем оңолду, үй бүлөдө балдарым менен мамилем оңолду. Чөйрөмчү өзгөчө чөйрөм. Мен өзүмдү жалгыз сезчүмүн да. Мен ушул жашка келгиче деле, мен 8 бир тууганым болсо деле, баары мен өзүм жан дүйнөмдө аябай өзүмдү жалгыз сезип, менин жакын досум жок дечимин. Бирок мен ушул баламдан кийин мени
колдогон көп адамдарым бар экен, чөйрөм ушунча чоң экенин ушунда сездим да. Кошуна колоңдорум, туугандарыбыз тим эле ушунча балам чыккы чакты ушунчалык жан дүйнөлөрү менен мындай ушунчалык неме мен менен кошо эле тилеп, күйүп бышып тилеп турушту да. Мен ошондо сездим да, менин чөйрөмдө ушунча адам бар экен депчи. Менде ушунча мен колдогон көрсө мен жалгыз эмес турбаймынбы деген немени өзүмө киргиздим да ушул программаны. Же болбосо мен мурун жалгызсырап эле мындай талаада калган сыяктуу аябай жаман өзүмдү ушундай сезчүмүн да, мындай жалгыз сезчүмүн өзүмдүчү. Да, сонун Нургүл эже. Дагы келип атыпсыз. Сизге кааларым дагы чоң ийгиликтерди жаратыңыз. Жездебиз менен дагы чоң ийгиликтерди жаратып, азыр айтып атпайсызбы? Намаз окуп атат, даватка барып келди деп. Мусулман дин жолуна түшүпсүздөр, дагы ийгиликтерди. Бизде көбүнчө трансформация курсуна катышкандар мындай деп айтышат да, мен мурун намазды жөн эле жаттап алып эле анан кийин декламация айткандай эле айтып жүрө бериптирмин. Бул жактан мен өзүмө болгон жол менен иштегенден кийин, трансформация курсун психологиядан окугандан кийин ушунчалык намазды бир башкача бир сезимдерим менен, башкача бир ыраазычылыктарым менен окуп баштадым деп айтышат да. Сонун дагы көптөгөн жакшылыктарды жаратыңыздар. Жакшылыктарыңыздарга тилектешпиз. Рахмат. Кыздар, эч эле айныбай трансформация курсун колуңардан келсе окуп, өзүңөрдү алдыга сүрөгөнгө мындай мүмкүнчүлүк ушунчалык чоң болуп атат да азырчы. Да. Бул бизге берилген мүмкүнчүлүк болуп атат да, жашоого болгон көзүбүздү ачып атат. Жашоонун баркын сезип, мындай жашоонун рахатын алып жашасак болот экен да. Ушул метод менен өзүбүздүн жолубузду ачып алыпчы, көзүбүздү ачып алып, прям көзүбүздү ачып сокур сыяктуу эле жүрө бериптирбизго биз. Кыйналып эле. Кыйналып эле жашап жүрө бериптирбиз да. Эмнеге мындай кыйналып жашаганыбызды азыр мен түшүнбөйм. Эмне мурдаарактан болгондо, эми Кудайга шүгүр, азыр деле келип калыптыр. Жакшы буюрса. Да. Ошон үчүн бүгүн берилген мүмкүнчүлүктү биз бүгүн пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Келген мүмкүнчүлүктү колубуздан чыгарбай пайдаланып калышыбыз керек. Канча киши мен уже кошуналарым түшүнүп жазылышты. Кудай буйрса окушат эми. 60та эже бар, 63-жылы болгондо 61ге чыгып калды. Ошол окуйм деп мен аборт жөнүндө айтып берсем, кантип көзүнө жаш алып ыйлап өзүнүн аборт болгон балдарын сезипчи. Да. Сонун. Ушундай жан дүйнөсү кыйналган адамдар көп экен да бизге окшогон. Эми акырындап баарыбыз жолго түшөбүз. Заткан рахмат, ыраазымын. Сизге рахмат, ушинтип чыгып, айымдарга жол көрсөткөнгө жардам берип, сиз дагы анткени көпчүлүгү эле айтышат да, качан кандай деп, именно ушундай сизге окшогон эжелерибиз бар, жол көрсөткөндөр бар болгонуна рахмат, ыраазыбыз. Бул жактан комментарийди күбүз коюн. Рахмат Нургүл эже, жакшы туруңуз. Рахмат, сизди тең күтөбүз. Рахмат. Ооба. Аракет кылам. Да, рахмат. Кантип чыгам мондан, чыгып кет кызым. Мени чыгар. Кубанычбек мырза, сизди түз эфирден күтөм. Бизде курсубузда мырзалар дагы бар. Кубанычбек мырза, мени чыгарып коюңузбу? Сиз мен чыга албай калдым. Крестикти бассаңыз, үстүдөгү крестикти бассаңыз чыгасыз. Анан кайра кирсеңиз болот түз эфирге. Кубанычбек мырза, бул жакта мырзалар да өздөрүнүн результаттары менен бөлүшкүсү келип жатат. Кубанычбек мырза, сиз мага видеону басып, запрос жөнөтүп койсоңуз, камеранын сүрөтүн басып. Так. Кубанычбек мырза, түз эфирге чыкканга чейин мен сиздердин сурооңуздарга жооп берип турсам, Вау, сонун дейт, канча сом дейт, кантип кошулам дейт. Караңыздар, сиздер курска жазылуу үчүн номериңиздерди калтырсаңыздар болот. Комментарийге калтырсаңыздар болот. Менин директиме жазсаңыздар болот. Бизде профилдин шапкасында анкета бар. Ошол жака номериңиздерди калтырсаңыздар, биздин атайын менеджерлерибиз бар. Сиздер менен байланышып, өздөрү курс жөнүндө толук маалымат беришет. Мени кошуңузчу дейт. Бул жакта
каалоочулар абдан көп экен. Бул жакка номерлерин калтырып жаап башташты. Хорошо. Так. Кубанычбек мырза, бул жака запрос жөнөтүп койсоңуз, сизди мен түз эфирден күтүп жатам. Так, Кубанычбек мырза. Так, келиңиздер, анда мен суроого жооп бергенди улантайын, Кубанычбек мырзанын камераны басып суроо запрос жөнөтүп коюңуз. Так, бул жакта каргашалуу кантип жандырса болот дейт. Бул жактан жана бирөө айтып аткан, парапсихолог жумушуңду каргыш алгансың дейт, кантип кетирем дейт. Өзү негизи бул каргыш деген бул нерсе жок да. Просто эле бирөө сөз айтса эле, ошол сөздү биз бул жагыбызга сактап алабыз да, анан ошол сөзгө энергиябызды коротуп жүрө беребиз да. Мисалы бирөө айтып койду да, сен адам болбойсуң. Или там сен мынтип кал, тигинтип кал деп эле, деп, например, бирөө айтып койду да. И анан биз ошол сөздү бул жакка киргизип алабыз дагы психологиялык жактан. Мээбизге киргизип алабыз дагы, кечки ошол адамдын айткан сөзүн ойлонуп эле энергиябыздын баарын корото беребиз. И ошол нерсени биз кийинки жашоодогу балдарыбызга деле беришибиз мүмкүн да. Ошон үчүн ал нерсе, андай нерсе жок. Аны сиздер өзүңүздөр эле бул жактан ошол айткан адамдын сөзүн эле алып салыш керек. Ал менен иштесе болот. Трансформация курсунда андай мүмкүнчүлүктөр бар да. Мен катышам, курска реквизит жөнөткүлөчү, пожалуйста, дейт. Адамбаева Апель. Апель айым, сиз катышсаңыз болот. Менин директиме өзүңүздүн номериңизди калтырыңыз. Сиз менен менеджерлер дароо байланышат дагы. Сизге и реквизитти берет, и баардык маалыматтарды берет. Менин уулум үй бүлөлүү, почти интернет оюндан эч чыгарыта албай атабыз, разбордон кийин чыга алабы дейт. Караңыз, сиздин балаңыздын оюнга алаксыганы бул именно ата энеден сүйүү жетишпегенде бала ал жактан эмне издейт? Бала ал жактан неме издешет да, сүйүү издейт. Себеби дегенде ойногондо адам ал жактан эмне алат? Рахат алат, кайфуйт да. Ошондо анан кийин. Саламатсызбы, мырза? Атыңыз ким? Саламатчылык, атым Кубанычбек. Кубанычбек мырза, сизби? Сизди күтүп жатам да. Сиз мага бизге өзүңүздүн результаттарыңыз менен бөлүшөм деген экенсиз. Кандай абалда келдиңиз? Курстан эмнелерди алдыңыз? Кандай окудуңуз? Бөлүшсөңүз. Анткени бүгүнкү күндө мырзаларга да абдан керектүү курс да булчу. Анткени менин өзүмдүн жолдошум да бул курс менен колдонот, разборлорго барып турат. Результаттар абдан сонун. Биз сиздикин да алсак. Мен сизге көрүнбөй атам. Мага сиз көрүнбөй атасыз, сүйлөй берейин бирок, Да, мен сизди көрүп атам. Баарыбыз көрүп атабыз. Мага көрүнбөй атат да. Мага көрүнбөй калган үчүн бир кызыктай болуп калды. Камераны өзүңүзгө каратып алсаңыз көрүнсө керек. Камера өчтү. Сүйлөй бериңиз. Жок, камераны тескери каратып койдуңуз. Мейли. Камерасы жок эле сүйлөй берейин, макул. Да, мен үнүмдү угуп атсаңыз сүйлөй бериңиз да. Угулганы жакшы ого. Мен бул курстан эмнени алдым? Бул курстан мага жакшы бир түшүнүктөрдүн бир келгени, бул бактылуулук, жан дүйнөнүн тынчтыгын мен сырттан аябай көп издептирмин да. Сырткы дүйнөдөн, бул материалдык дүйнөдөн, ошондой эле иши кылса бир жылтырак нерселерден издептирмин да. Негизи бул чыныгы байлык, чыныгы бактылуулук, бир жакшы, ар дайым өзүн жакшы сезинип жүрүү бул адамдын ичинде экен да. Биз ичибизди казсак, көп жакшылыктар болоруна мен түшүндүм дагы. Изденип баштадым, ошентип сиздин окууңузга да келип калдым да. Жеңемдин эмеси аркылуу. Бул жерден жакшы результаттар болду. Анткени азыр кече айылдан Бишкекке келдим. Бир компанияга сунуш түштү. Машина алып сатуу боюнча Кытайдан электромобилдер. Ошол жерге кандай десем, менеджер катары келдим да, чогуу иштешкенге. Сон. Бүгүн барып
дагы бир эме кылып, ошол жерде офисте отуруп, бүгүн эме кылып келдик. Кыскасы кандай десем, эми бир аз толкунданып турам. Бирок чындыгында жан дүйнөмдө өтө бир керемет бул адам кандай десем, түшүндүрүп бере алгыс сезимдер бар. Чыныгы бактылуулук биздин ичибизде экенин түшүндүм да. Ошол эле учурда ата энемди кабыл алдым. Атамдын ордунда өзүм болдум, прям өзүм болдум и атамды түшүндүм. И ошол эле учурда атама болгон өтө бир немем көп болуптур. Жек көрүүм, капачылыгым өтө көп экен да. Ошол эле учурда апамдын көз карашында да атамды көбүрөөк мындай жек көрүптүрмүн да кыскасы. Азыр ошого азыр Кудайга шүгүр, сиздин курсуңуздан кийин айылга бардым, айылда 2 ай жүрүп, кече келдим. Ата энем менен мамилем жакшы, бири-бирибизди түшүндүк, бири-бирибиз менен тамаша кылып, мындай мурун мындай сүйлөшүү болгон эмес. Ата менен телефондо сүйлөшсөм да ашып кетсе 3 мүнөткө, 3 мүнөт дагы эмес, бир 2 мүнөткө, 1 мүнөткө жетпей эле сүйлөшүп мейли дей берчүк да. Азыр эми көпкө сүйлөшүп, бир нерселерди пландашып, тамашалашып, жакшы чыкса өтө сонун. Мурун сүйлөшө алчу эмес элем. Азыр жакшы сүйлөшүп калдым. Ошол эле учурда мен өзүм өзгөргөн сайын, ички дүйнөм өзгөргөн сайын айланам өзгөрө баштады. Айланамда жакшы адамдар, жакшы бир сунуштар, жакшы эмелер пайда боло баштады да. Дагы эмне десем, көптөгөн жаман адаттардан арылдым. Уялчак болчумун, уялчактыгым кетти. Бир аз бар, бирок кетти да. Эфирге чыгыш деле мен үчүн кыйын болчу. Эфирге да чыгып атам. Көпчүлүктүн алдында сүйлөш кыйын болчу. Азыр сүйлөй берем. Бүгүн офисте канча деген адам менен отурдук. Сунуштар менен, чечимдер менен кантип алып келебиз, кандай сунуштарды беребиз деген эмелерде активдүү катыштым кадимкидей. Мындай мурун билсем дагы унчукпай отура берген бир адатым бар эле да. Бул эмне дейт? Менин оюм балким туура эмес болуп калсачы деген өзүмдү бир кыса берген адат. Бул эмне дейт? Ооба, ошондой адат бар болгон да. Ошол эле учурда ошол адаттардын айынан буга чейин да өтө чоң 3 сунуш түшкөн эле. Ошонун айынан ошол 3 өтө чоң бир мүмкүнчүлүктү дагы колдон чыгарып бирдим да. Анан бул уже 4-үнчү сунушта, бул 4-үнчү сунушта анан мен түшүнүп калдым. Токто дедим, сен жөндөн эле сунуштун баарын сонун мүмкүнчүлүктөр келип атса эмнеге чыгарып атасың деп эме кылып уже колдондум да. Колдонуп кармап кече жолго чыгып, бүгүн келип ишти баштай бердик, Кудай буйруса. Да, эң сонун Кубаныч мырза. Сонун сиз айтып атпайсызбы, апамдын көзү менен эле карай бериптирмин. Ошон үчүн дагы жашоодо көп жактан оң келген эмес. Анткени сиз эркексиз да. Эркекке именно атадан көбүрөөк мүмкүнчүлүк алынат да. Бизге кыздарга ападан көбүрөөк мүмкүнчүлүк алынат да. Бирок ошондо деле биздин сырткы дүйнөбүздөгү жумушка болгон байланыш баардык ийгиликтердин баардыгы вот бизнести алдыга алып кетүү, чоң ийгиликтерди жаратуу бул биздин атабыз менен болгон мамиледен көз каранды экен да. Азаматсыз да бүгүнкү күндө азыр сиз атаңыз менен болгон мамилеңизди айтып атсаңыз, мен прям ички дүйнөм жөн эле сүйүнүп, бирөөгө тыгылаңызып жыргап атам да кадимкидейчи. Сонун азаматсыз. Үй бүлөңүз барбы? Балдарыңыз барбы? Уул кыздарыңыз? Бар, жакшы шүгүр. Эми ошолорго жакшы нерсенин баардыгын сиз ата энеңизден алдыңыз, эми ошол балдарыңызга берип баштайсыз да. Мындан арычы. Менде дагы бир суроо бар да, ошону да бөлүшкүм келип, сизден сурагым келип чыктым да. Менде бир эме чечилбей атат. Бир коркуу сезим бар. Бир коркуу сезим жүрөт да. Bundan 2 жыл мурун жанагы эми балким бул психологиядыр, билбейм, мен ошондой кабыл алдымбы же жанагы энергиям төмөн түшүп кеткенинен ошол жаман нерселерди жабыштырып алдымбы, мен азыр билбейм. Ошо 2 жыл мурун 2022-де бир 5-6 айда мен жанагы жин кирди деген оору менен оорудум да. Чындыгында өтө корктум да. Караңгыдан корком, жалгыз жаткандан корком. Анан бул жерде
bir şkaf, şifonер бар ғой, кийим илген эме. Ошонун ичинде бир эме бардай, коркуу бар да. Ошол сезимди мен Сенамет клиникасына көрүнүп жүрүп жоготкондой болгом да. Айтыңызчы, 2 жыл мурун 22-жылы болсо, анда 20, 21, 22-жылы жашооңузда кандай сиз корккон катуу ситуация болгон? Же бирөөдөн Жашоомдо жаңылып уктуңуз беле? ал нерселердин башынан эстей алам. Ошону просто разбор кылышым керек болуп атат. Азыркы күнгө чейин ошол коркунуч мени көп нерседен дагы тосуп коюп атат да. Мен өзүмдө Мындай да? кандай Жок, десем, да, мен мындай коркунучтар менен иштешип келгенмин. Бул бизде жин кирди, анан дагы эмне деп түрдүү психологиялык жактан жанагындай психотропный лекарстволорду берип көп неме кылышат. Бирок анын сөзсүз түрдө психологиялык кандайдыр бир түпкү себептери болот да. И ооба, ошол түпкү себептерин таап, кандайдыр бир ситуация болушу мүмкүн. Же мисалы бир сообщение келиши мүмкүн, или атаң мындай болду, или мындай болду, бир кабар угушуңуз мүмкүн. Тем более эркектер силер көп жанагындай адамдарды койгон жака барасыңар, караңгыда көп жүрөсүңөр. Ошондо деле эми силер деле адамсыңар да. Силерде ооба. деле сезим бар. Ошондой бир катуу корккон момент болушу мүмкүн. И ошону биз силер сыртка чыгарбай жүрө бересиңер, унчукпай баягы эркек ыйлабаш керек, эркек мынтпеш керек деп жүрө бересиңер да, ичиңерден алып аласыңар, анан бир күн анан ошол бир жерден бир нерсе болуп чыгат. Же давление болуп чыгат, же бир нерсе болуп чыгат, же мээге бир атака болот да. Ошол болгону сиз ошол ситуацияны эле эстеп табышыңыз керек. Өзүңүз эле отуруп туруп эле, мисалы сиз уже трансформация курсунда иштеп, өзүңүз менен уже мини разбор жасаганды билесиз. Мисалы кагазга жазыңыз, 3 кагаз алыңыз, билесиз да, группа менен иштесеңиз керек. Группа менен иштешкенде мындай кыласыз. Бир кагазга өзүңүздүн атыңызды жазасыз. Мен өткөндө түз эфирден дагы үйрөттүм го. Бир кагазга коркуу деп жазыңыз, бир кагазга себеби деп жазыңыз дагы. Үчөөнү 3 кагазды кармап туруп, анан кийин терең дем алып, болушунча 3, 5, 7 жолу мээге болушунча берип воздухтан. Эмне үчүн дем алабыз? Мээге воздух, кислород жетиштириш керек. Анткени мээ бизге сезгенге тоскоол боло берет. Болушунча көбүрөөк кислородду мээге берип туруп, анан сезимиңизге кирсеңиз эле, сезимиңиз айтып берет сизге ситуацияны, эстейсиз. Мындай болбоду беле деп эстесеңиз, анан ошол ситуацияны прям элестетесиз. Ошол ситуацияны уже проживать этишиңиз керек. Ошол моменттеги коркунучтарды өткөндөн кийин анан мээ ал коркунучтуу деле эмес турбайбы деп, анан мээ сизге уже экинчи андай нерсени жашооңузга көрсөтпөй калат да. Болгону ошол ситуацияны таап, ошол менен иштешиңиз керек. Эгерде мына азыр 13 потокко катышкан болсоңуз, группадан да иштегенге аракет кылыңыз. Себеби мен сиздерге башында суроо жоопко бир чыгам, этегинде бир чыгам. Ошол башында дагы группа менен иштеше турган болсоңуз, группанын ичинде иштешкенге аракет кылыңыз. Сиздин менеджериңиз жаркын экен, жаркынга айтсаңыз, жаркын дагы сизге группанын менен иштешкенге жардам берет. Жакшы, жакшы. Ошол кыскасы баары эле сонун. Өзүмдү азыр мурункуга караганда өтө жакшы сезем. Ошол кес-кесте балким бирөөнүн үйүнөн, балким мен айылдагы өзүмдүн үйүмөн да, айылда жүрүп өзүмдүн үйүмөн да жана шкафты көргөндө ошол коркуу дагы келип кетти да. Ал келгенде Анда кадимкидей шкафка байланыштуу болгон болсо, анда бул кичинекей кезиңизде болгон болушу мүмкүн. Болгону азыр ооба, ошол ошонун нерсе бизде динамика деп коет, козголушу мүмкүн. Балким кичинекей кезиңизде коркуп калгансыз. кичинекейимде коркконумдун бир себеби, бирөөсүн таптым да, бирөөсүн таап аны эме кылсам, бирок андан чыкпады да, дагы башка бар окшойт деп азыр Дагы изденип башка бүгүн болушу ошол мүмкүн. Да. ооба, Аны жанагындай коркунум менен. диагностика кылсаңыз точно табасыз. Диагностика кылыш керек. Мээге көбүрөөк дем алсаңыз, мээ иштебейт. Атак мээ фантазия кылып элечи бир нерселерди придумать этип эле алаксыта берет да. Ошон үчүн көбүрөөк 7 жолу, 9 жолу аябай терең дем алып ичке чейин деп көккө чейин кармап деп демди чыгарып көккө чейин кармап, ушундан бир 7, 11, 15 жолу кылып туруп, анан жанагындай кагаздарга даярдап алып туруп, биринчи анан ошентип дем алып турган жазсаңыз, дароо табасыз. Мейли? Жарайт, рахмат чоң. Рахмат, азаматсыз. Ата-эне менен мамиленин оңолгону, жумуштун оңолгону бул абдан чоң результат да. Тем более сиз трансформация курсуна бир эле жолу катышып ошончо результат алып атыпсыз.
эми бир эле жолу тем катышты. более азыр биз сиздерге аябай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз. Дагы катышкан сайын, ар бир катышкан сайын жаңылыктар болот сиздер үчүн. Себеби бир эле адам, бир эле мисалы жаңы жана стихотворенияны биз бир эле окуганда жаттабайбыз да. Кайра окусак дагы көп нерсени түшүнөбүз. Мисалы бир эле китепти дагы бир сере окусак дагы көп нерсени түшүнөбүз да. Ошон үчүн дагы азыркы тем более сонун мүмкүнчүлүктөрдү алып катышып, дагы сонун Анан результаттарды жаратыңыз. аз дагы бир эмени айта кетейин да. Жанагы коркуу сезимдеринен арылуу деген практикаңыз бар го. Аха. Муногуну башында мен биринчи ошо баардык эмени кайталап келатканымда жакшы келдим. Сезимдерим жакшы болуп келди дагы. Ошого келгенде ошонун эң аяк жагында бүткөн жеринде сиздин үнүңүз бир необычный үн чыгып кетти да, чыгат да. Эми бардыгынан ошондой угулабы билбейм же менден ошондой угулду билбейм. Эң акыркы жеринде мындай көзүңүздү ачыңыз деп акыркы бүтүп аткан жеринде үнүңүз бир чийдеп башкача чыккан да. Өтө бир башкача чыгып кеткен. Ошол мага угулганда сиздин курсуңузду мен эме кылып таштадым. Жанагы коркуу сезимчи шкафты элестеп өтө катуу козголду дагы, калп айткандай болбойм, бир 2 жума сиздин сабагыңызды такыр карабай мен жатып калдым да. Өтө катуу коркуп кеттим. Ошондон кийин азыр ошол коркуу сезимдери практикасына мен кирбей атам да. Ошол эң аягындагы кыйч деген үн мага ошол жанагы эмемди козутуп берди. Ошол 2 жыл мен аны мурун текшерип ошондо раз айтып койдуңуз. Сиз өзүңүздө боль болгон үчүн ошол болго тийип кеткен да. Мисалы колдо бир жери ооруп атса, бирөө тийсе, именно ошол жериң ооруй берет го. Мен аны карап туруп оңдоп коем. Хорошо, макул. Жарайт. Рахмат да. Рахмат сизге. Жакшы, чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, чындыгында көптөгөн курсуңуз ийгиликтерди жакшы. каалайм. Өзүңүз менен иштеп, жакшылап иштеп, арылыңыз. Себеби дегенде именно боль бар жака адам барбайт. Ооба, бул жаман тосуп коет экен да. Да. Группа менен сиз эгер мындай болгон болсо сиз өзүңүз жалгыз иштей албайсыз. Лучше кыздардын жардамы менен иштеңиз. Группанын жардамы менен иштеңиз. Бүгүн ошол үчүн Жаркын айга кайрылдым эле. Бир разбор керек ушуга деп эме кылсам, Айжирек номеру, Айжирек эме кылыптыр. Айжирек менен байланышам да эми. Аха, хорошо. Макул. Жакшы, ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Сизге дагы рахмат. Ушинтип чыгып, өзүңүздүн сезимдериңиз менен, результаттарыңыз менен бөлүшүп атасыз. Сизге чоң ийгилик каалайм. Чоң ийгиликтер жаратыңыз. Рахмат. Ден соолук каалайм сизге. Рахмат. Так, келиңиздер, анда сиздер менен суроого жоопту уланталы. Анда эмесе, так. Суроого жоопторду уланталы. Күнөөлүү сезимдерден кантип арылам дейт. Бизде именно күнөөлүү сезимдерден арылган атайын сабактар, модульдар берилген. И ошолор менен иштесеңиздер эле күнөөлүү сезимдерден албетте арылганга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Так, баламдын иши жүрүшпөй жатат, кандай кылсам болот? Жооп берип коюңуз дейт. Балаңыздын иши жүрүшпөй жатканы, демек балаңыздын же сиздин өзүңүздүн, сиз апа Искакова дейт, апа сиз өзүңүздө кандайдыр бир коркуу болушу мүмкүн. Эгерде баламдын иши аябай жакшы болуп кетсе, анда балам эгер элестетиңиз, балаңыз аябай прям укмуш болуп байып кетсе, балам жабыркап калат деген өзүңүздүн ички сезимиңизде коркуу сезим болушу мүмкүн. Эненин коркуу сезимдери дагы балага тоскоолдук кылат. Балаңыздын өзүнүн дагы блоктору болушу мүмкүн. Себеби дегенде 18 жаштан өткөндөн кийин бала уже өзүнүн жашоосу үчүн өзү чечим кабыл алат. Ал үчүн балаңыз да иштеш керек өзү менен, сиз да өзүңүз менен иштешкениңиз жакшы. Эгерде коркуу сезимдериңиз болсо, анда коркуу сезимдериңизди балаңызга бербей эле анын ордуна отуруп балаңызга бата бере берсеңиз болот. И, конечно же, трансформация курсуна келиңиз. Менин күйөөм мага көп таарына берет дейт. Демек, сиздин күйөөңүз өзүнүн ата энесине болгон таарынычы бар. Эч качан биздин күйөөбүз бизге таарынганга акысы жок. Анткени биз күйөөбүзгө ата да эмеспиз, апа дагы эмеспиз. Эгерде сизге таарынып атат, демек өзүнүн ата энесине таарына берет дагы, сизди ата энесинин ордуна коюп алышы мүмкүн. Сиздин курстан трансформация алып, балам жакшы болгон дейт. Бирок азыр кайра эле депрессия боло баштады дейт. Демек, сиз
толук кандуу иштеген эмессиз. Толук кандуу иштеп, тамыры менен таап жулушуңуз керек да, анан арылышыңыз керек. Жаркын аз дейт. Боюнан алдыргандан кандай күнөө алат, бирок өкүнбөй, көп деле бирок анда санда өкүнөм дейт. Анда санда өкүнөм деген бул уже эле өкүнүчүңүз бар, анткени элестетиңиз. Сиздин эгерде ошол боюңузда болгон балаңызды алдырбаган болсоңуз, азыркы сиздин бар балдарыңыздай эле чоңоюп калмак да. Мындайча өзүңүздүн балаңызды сиз өзүңүздүн колуңуз менен жок кылып атасыз да. Ошон үчүн бизде баары бир сыртыбыздан, ой, менде баары жакшы, мен өкүнбөйм дей беребиз, бирок баары бир именно ошол алдырып аткан моментте биз энелик инстинкт бар бизде. Ошол инстинктибиз баарыбыз биздики жабыркайт да, анан баланын алдында бизде көнөлүү сезим болуп калат. Бирок мээбиз бизди ушунчалык жакшы көргөндүктөн, ой, сенде баары жакшы деп туруп бүт баарын жылмалап коет. Көнөлүү сезим алдында энергияларды ала берет. Мен анткени көптөгөн айымдар менен иштешип келе жатам. Ден соолуктан болгон көйгөй, кредит менен болгон көйгөйү, мамиледеги болгон көйгөй жана башка именно ошол абортко тиешелүү. Сиз менен индивидуально иштешсе болот дейт. Иштешсе болот, бирок биринчи трансформация курсун иштешиңиздер керек. Менде насаатчылык бар, трансформация курсунан кийин дагы ортодо бир курс бар. Премиум курсу, премиум тарифи бар, люкс тариф бар, алар боюнча. Бирок сиздер трансформация курсуна келип, биринчи түшүнүк толук алгандан кийин анан кийинки тепкичтерге өтсөңүздөр болот. Санасызбы, менин балам жаман привычкаларын койбой жатат. Ичкилик эмне кылсам болот дейт. Ичкилик кайсы учурда болушу мүмкүн? Ичкилик биз балдарыбызга энелик сүйүү бербей койгондо, биринчиден, экинчиден аялдык энергия бербей койгондо, үчүнчүдөн балдарыбызды аябай контролдоп, балам каякта жүрөсүң, отурдуңбу, турдуңбу, бастыңбы, эмне кылдың, бүгүн канттың, тамак иштиңби, отурдуңбу, койдуңбу дей бергенде, слишком көп контроль болгондо баланы биз мындай кылып муунтуп салабыз да, анан бала бизден качып, анан ичкиликке кетет же түрмөгө түшүп калат. Ошон үчүн сиз өзүңүз менен иштешиңиз керек дагы. Эмне үчүн коркосуз, эмне үчүн балаңыз үчүн коркосуз? Себептерин таап туруп, балаңызды эркиндикке чыгарышыңыз керек. Ошондон анан бала өзүн эркин сезет да, ичпей баштайт. Жана башка түрдүү себептер бар. Ал үчүн сиздер трансформация курсунда атайын мини разбор жасаганды мен үйрөтөм, ошол жактан иштесеңиздер болот. Так, салам сулуу дейт. Рахмат, мен катышам курска, реквизит жөнөткүлөчү, пожалуйста дейт. Сиз директке өзүңүздүн номериңизди калтырыңыз, сизге менеджер сиз менен байланышат дагы. Сизге реквизит берет. Мен катышат элем дейт. Бул жакта номер калтыргандар дагы бар экен. Массаж Бактынуур дейт. Менин уулум үй бүлөлүү PUBG оюндан чыгара албай атабыз дейт. Да, оюнду жана айтып бердим. Трансформация курсу качан башталат? Трансформация курсу буюрса 20 мартта башталат. 20 мартта биринчи сабак болот. Жашоо өзөгү канча сом болот дейт. Жашоо өзөгү пока болбойт. Эфир сакталат. Мен жаңы эле кирдим дейт. Курс жөнүндө маалымат алуу үчүн номер калтырыңыз деп бул жакта биздин менеджерлерибиз жазып атат. Курска катышууга номер калтырып атышат. Кыздар, жазсаңыздар болот. Мен жазылдым дейт Азаматсыз. Куттуктайм. Түштөрүмдө болуучу нерселерди көрө берем дейт. Эң сонун түштөрүңүздүн чечмелесеңиз дагы болот. Кантип кое бериш керек дейт. Эмнени кое бериш керек түшүнгөн жокмун. Кечиресиз, түшүмдө болуучу нерселерди көрө берем. Кээде кубанам, кээде коркпойм. Эмнеге дейт. Эмнеге? Анткени биз уктап атканда биз наоборот мындай да жашоодо. Биз уктап атканда наоборот ойгонобуз, ойгонгондо наоборот уктайбыз. Биз адамдар жашообузда 95% уктайбыз. Анткени биз уктаганда биздин мээлерибиз бүт, биздин подсознаниядагы, ДНКдагы программаларыбыз бүт бардык биздин жашообуздун жолунун программасын түзүп чыгышат. Ойгонгонубузда биз наоборот уктайбыз дагы, мындайча ошолор бизди именно ошол программалар менен башка жашайбыз да. Мисалы, эгерде биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз башкарабыз деп ойлой турган болсок, мисалы, элестетиңиздер, биздин на самом деле көп нерсе көз каранды эмес болот да. Мисалы, мен бүгүн барам дагы сөзсүз түрдө тиги менен жолугам дейбиз. Бирок негедир ал менен жолуга албай калабыз. Башка жумуштарыбыз чыгып кетет, башка жака кетип калабыз. Срочно бир нерсе чыгып калат. Эмнеге? Анткени биз ал нерсени башкара албай калабыз көп учурларда. Себеби бизди бул жактагы подсознание, аң сезимдин түпкүрүндөгү программалар бизди башкарат. Мисалы, мен бул айда сөзсүз түрдө миллионго чыгам дейбиз, бирок чыга албайбыз. Эмнеге? Анткени бизди
Ал ошол 95% биздин аң сезимдин түпкүрүндөгү программалар бизди башкарат. Ал эми сиздер трансформация курсунда дегиле психология менен иштегенде дал ошол аң сезимдин түпкүрүндөгү программа менен иштейсиздер дагы, анан миллионго чыга аласыздар. Эмне үчүн айымдар психология менен иштеп өздөрү менен иштегенден кийин миллионго чыгып атат? Анткени дал ошол түбүндөгү тамыры менен бизди 95% биздин жашообузду башкарган программалар менен иштеп жатышат, ошондон анан чыгып атышат. А так сиз отуруп эле мен жашоомду башкарам десеңиз, айткыз. Бул айда мен сөзсүз түрдө миллионго чыгам. Чыгасызбы? Чыга албайсыз да. Вот. Анткени биздин жашообузду, биздин аң сезимдин түпкүрүндөгү программа 95% башкарат. Саламатсызбы? Менин атым Кенже, трансформация курсун окугам, бир нерседен жыла албай жатам, сизден разбор алайын дедим эле дейт. Мен де разбор жасабайм. Мен өзүм лично жеке разбор жасабайм. Ал үчүн менин бир гана трансформация курсун өткөндөн кийин менин насаатчылыгыма келсеңиздер болот. И трансформация курсун кайра окуй берсеңиздер дагы болот. Анткени мен трансформация курсунда сиздерге мини разбор жасаганды үйрөтөм. Эгерде насаатчылыкка келе албайм десеңиздер, анда мисалы бир жыл тынбай өзү менен иштеп атып дагы сонун результаттарга жеткен айымыбыз абдан көп. Бүгүн ал айым чыга албай калды. Бирок трансформация болгон сайын сатып алып, болгон сайын иштеп, уже адат кылып алган. Күндө иштейм дейт. Күндө жумуштан келем, сөзсүз түрдө иштейм. Күндө жумуштан келем, сөзсүз түрдө иштейм. Эртең менен турам, иштейм. Кеч жатарда иштейм. Именно ошол айым жашоосунда үй алып, машина алып, машинасын билбейм. Үй алып точно, үй алып, түшүмө кирбеген акчаларды көтөрүп калдым. Мен ушунчалык ыраазымын деген айымды мен өзүмдүн көзүм менен 12 потокто укканмын, кулагым менен укканмын. И ошол айымдай эгерде результат алам десеңиздер, анда тынбай деле катыша берсеңиздер болот. 10 000 сом, ладно 10 000 сом болсун, ладно 3 000 сом болсун, бирок сиздердин жашооңуздардагы результат үчүн бул болбогон эле акча. Мен мастер-класстарды көрүп жүрөмүн, ошол курстардан эле канча инсайттарды алдым. Эми курска жазылдым, толук өзгөрөмүн деп толук ишенем. Азаматсыз. Эгерде сиз өзүңүз бул жактан өзгөрөм десеңиз, демек сөзсүз түрдө өзгөрөсүз. Рахмат, бирге болсун дейт. Омин. Мен сезимим ачылбай жатат, эмнеге практика жасап жатам дейт. Сезимдер ачылыш үчүн көбүрөөк дем алыңыз. Мен бир туугандар менен ушунча аракет кылсам да жакшы боло албай жатамын дейт. Демек сиз ата энеңизден сиз бир туугандарыңыздан ата энеңиздин сүйүүсүн издей бересиз. Биз балдарыбызды толук жакшы көрбөйбүз, мындай кылабыз да, биз чоңун жакшы көрбөйбүз, кичинекейине жакшы көрөбүз. Кичинекейине жакшы көрөбүз, анан чоң балдар кичинекейлерди көрө албай калышат да. Ошол учурда анан биз ата энем тигини жакшы көрөт, мени жакшы көрбөйт деген башталат. Мисалы, уулдарын көбүрөөк жакшы көрөт, кыздарды жакшы көрбөй коет да. Бизде көбүнчө кыргыздарда ушундайбыз го. Ошондон анан биздин мамилебиз бузулат. Сени жакшы көрөт, мени жакшы көрбөйт деп анан тытыш баштайбыз. На самом деле ата эне мисалы канча бала болсо баардык баласын бирдей жакшы көрөт. Ошону биз бул жака жеткиришибиз керек. Курс качан башталат? Мен окугум келет дейт. Мисс Красавица, номериңизди директке калтырыңыз. Сиз менен менеджерлер башталып, сизге толук маалымат беришет. 20 мартта курс башталат. Кимден окугансыз? Психологияны дейт. Психологияны мен Россиялык Академия мастер разборовдон окуганмын, дипломдуу психологмун. Экинчи турмуштун болбой калышы эмнеден? 17 жыл болду ажырашканыма дейт. Демек сиздин эркекти кабыл албаган сезимиңиз болушу мүмкүн, же сизди уул күтүшү мүмкүн, түрдүү ситуациялар бар. Ал үчүн сиз өзүңүз менен терең иштеп, жана мен айткан сиздин жашооңузду 95% башкарган аң сезимдин түпкүрүндөгү себепти табышыңыз керек. Тез ачууланып калдым, баарын жаман көрүп, эмне кылса болот? Демек сиз эмоцияңызды сыртка чыгарбайсыз. Эмоцияны сыртка чыгарып үйрөнүш керек. Трансформация курсунда дал ошол эмоция менен чыгарган иштеген практика бар. Мен өз оюмду айтам деп жаман көрүнүп калам дайыма дейт. Демек сиз өзүңүздүн айткан оюңуз үчүн күнөөлүү сезим болот да, айтасыз, бирок күнөөлүү сезим боло берет. Ошол учурда сизди жаман көрө беришет. Ал үчүн сиз күнөөлүү сезимдерден арылышыңыз керек. Трансформация курсу качан башталат? Канча сом? Трансформация курсунун баасы негизи 10 000 сом. Бирок азыркы учурда орозо жүрүп жаткандыктан, улуу орозонун урматына, Норуздун урматына, менин туулган 30-мартта көптөгөн жакшы нерселер бар экен. Ошон үчүн жакшылыктар көп болсун деген ниет менен биз акция кылдык. Бүгүнкү күндө трансформация курсу 3 000 сом болгону 20 мартта башталат. Апамдын тамагы ооруса, меники да ооруйт да, буту ооруса, менин да бутум ооруйт. Бул лоялдуулук. Биздин как раз курста бар лоялдуулук закону менен иштешиңиз керек. Ал деген бизди башкарган закон. Мамиле бир туугандар менен кантип оңдосом болот дейт.
оңдосоңуз болот. Бизде андай мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Мен да берип калайын анда суроомду, ойдон бошонуу үчүн кандай жолдор бар? Өмүр кыска, жашаган убакытта андай сезиле берет. Аздай сезиле берет. Каалоо кичинекей эле. Хочу покой, тишина дейт. Именно сиз ошол суроолор оюңуздан бошош үчүн бизде ойду тынбай негатив ойлор келе бергени булар биздин капа болгон сезимдер, күнөөлүү сезимдер, чыкпаган эмоциялар биздин мээбизде бул жакта нейрондук байланыштарда толтуран нерселер бар. Ошону мээ тынбай бизге жөнөтө берет, что биз өлбөш үчүн да. Ал үчүн сиз ошол сизге тоскоол болгон негатив ойлордон арылышыңыз керек. Андай практикалар бизде трансформация курсунда бар. Мени кошуңузчу дейт, бул жакта номер жөнөтүптүр. Мисс Красавица кыздар байланышат сиз менен. Канча сом дейт, трансформация курсу 3000 сом. Я рада за вас дейт. Аи таң каларлык дейт. Сонун онлайн курсун окуса болобу дейт. Албетте болот да. Директиме номериңизди калтырыңыз, сиз менен менеджерлер байланышат. Сонун маалымат берди эже дейт. Да, эжеде чындыгында сонун жазылат. Элестетиңиздер, 8 жылга түрмөгө кесилип бара жаткан баласын өзүнүн бул мээси менен иштеп, өзүнүн жан дүйнөсү менен иштеп атып, өзүнүн блоктору менен иштеп атып эле баласын сактап калды. Элестетиңиздер, жаш бала түрмөгө кетип атат. Бул деген эне үчүн бул өтө оор нерсе. Азаматсыз, мен Нургүл эже сиз менен сыймыктанам, азаматсыз. Заткан эже директ келген суроолорго сиз өзүңүз жооп бересизби же менеджерлерби дейт. Директке келген суроолорго мен өзүм жооп берем. Анткени менеджерлер суроолордун жообун билбейт. Сонун результат дейт. Бул жака номерлерди калтырышыптыр. Курс боюнча менеджерлер байланышсаңыздар болот. Саламатсызбы? Мен дагы абдан окугум келет сиздин курсуңузду дейт. Менин директиме номериңизди калтырыңыз, сиз менен менеджер байланышат. Саламатсызбы? Эгерде жакындарыбыз жардам сурабаса да сизди сунуштап сизге жөнөтсөк болобу же андай туура эмеспи дейт. Жөнөтүп коюңуз. Кааласа кирет, каалабаса кирбейт. Алар өздөрүнүн чечимин кабыл алышат. Алардын чечимин биз дайыма сыйлашыбыз керек. Курска катталам деп бул жакта жазып атышат. Абдан көп номер келип атат. Жолдошум экөөбүз жакшы иштейбиз, жакшы табабыз. Такыр алдыга жылбай койдук дейт. Демек сиздерде материалдык дүйнөнү кабыл албоо бар. Принятие материи деп коет. Эгерде сиз материалдык дүйнөнү кабыл албасаңыз, сиздин ичиңиз толо боль болсо, сизде место жок. Ошон үчүн кабыл ала албайсыз. Ал үчүн сиз бул жактагы биринчи күнөөлүү сезим, капачылык таарынычтардан арылышыңыз керек. Эмнеге бала эмизгенде эмчектен сүт чыкпайт дейт. Демек сиз балаңызды кабыл албайсыз же кандайдыр башка себептер бар үчүн сиз диагностика жасашыңыз керек. Элнура Сисата, сиз трансформация курсуна сөз катышыңыз. Мен бул айымды 3 жылдан бери билем. Экөөбүз биринчи мен жаңы баштаганда мен бул айымга диагностика жасап бергенмин. Ал кезде турмушунан ажырап, 5 баласы менен ата энесинин үйүндө жашап жаткан кезде катталган мага мына бүгүнкү күнгө чейин мени менен чогуу инстаграмда дайыма жазып турат. Түрдүү комментарийлерди жазып турат. Рахмат, сизге ыраазымын Элнурайым. Мен сиздики айтпакмын. Уже өзгөргөнгө убакыт келди. Элестетиңиз, 3 жылдан бери сиз наблюдать этип жүрөсүз. Уже окууга ушундай сонун мүмкүнчүлүктүү болуп атат. Катышып уже өзгөрүңүз. Андан бери канчалаган адамдар өзгөрдү. Чечим кабыл алыңыз. Заткан бар бол, менин бир проблемам көпчүлүктө отура албайм, сүйлөй албайм, үнүм титиреп калат, себебин биле албайм дейт. Демек сиз бирөөнүн алдында коркосуз, или апанын алдында, или атанын алдында. Ошол корку сезим менен, тартынуу сезим менен, күнөөлүү сезим менен иштешиңиз керек. Трансформация кадимки курстай болобу же ускоренный минималдуу курс болобу дейт. Кадимки эле курс болот. 1 ай бою иштесеңиздер болот, бирок 1 айда көбүнчө үлгүрбөй калышат. Ошондуктан биз 1 ай дагы кошумча доступ беребиз. Кадимкидей эле чоң курс ал жакта. Бул жигитте үй бүлөсү барбы дейт да, үй бүлөсү бар экен. Кыйын болгон экен жигиткери. Саламатсызбы? Уялчаактык, тартынчаактык кантип жеңсе болот? Жана эже дагы, мырза дагы айтып атпайбы? Мен уялат элем, сүйлөй албайт элем, бирок азыр спокойно эле сүйлөдүм, чыктым деп. Болот, арылса болот. Мен өзүм элестетиңиздер, суроо бере албаган адамдын алдында, эки адамдын алдында сүйлөй албаган адам болчумун мен өзүм. Именно өзүмдүн ички блокторумдан арылгандан кийин бүгүнкү күндө уже 500 миңдеген адамдын астына чыгып, прямо спокойно сүйлөй алам. Өзүмдүн эле блокторумдан арылгандан кийин. Күнөөлүү сезимден кантип арылсак болот? Күнөөлүү сезимден арылса болот. Атайын күнөөлүү сезимден арылуу деген бизде чоң модуль бар курста, трансформация курсунда. Заткан айым, өзүнүн кызыккан кесибин табууга болобу курсуңуздан дейт. Албетте. Сиздин кызыккан кесибиңиз
кесибиңиз бул өз сиздин сүйгөн кесибиңиз болот. Качан гана адам өзүн сүйгөндө сүйгөн кесибин табат. Ал үчүн сиз өзүңүзгө болгон сүйүү менен иштешиңиз керек. И өзүнө болгон сүйүү практикасы атайын модуль бар, чоң модуль бар. И ошол модулда сиз өзүңүзгө болгон сүйүү менен иштейсиз. Курстун баасы канча дейт? 10 000 сомдун ордуна 3 000 сом. Энергия жок болгону эмнеден? Энергия жок болгону бул түрдүү себептер бар. Иерархиянын туура эместиги, лоялдуулуктун туура эместиги, баланстын туура эместиги, күнөөлүү сезимдерге энергия кетет, чыкпаган эмоцияларга кетет, капачылыктарга кетет. Мисалы биз кайсы бир учурда бирөөнү күнөөлөсөк же бирөө бизди күнөөлөсө, бизде мындай да эки адам жолукса, эки адамдын башы бириксе, кечке бир нерсени айтып, налып, тигини жамандап, муну мынтип, тигинтип коюп, өткөн бир заманда ушинтип коюп, анан ушинтип коюп, анан ушинтип, анан ушундай болбоду эле, анан ушундай болбоду эле 10 жыл мурун, 20 жыл мурун, 30 жыл мурун мен төрөлгөндө или былтыр мурдагы жылы өткөндө деп биз өткөн ишти деле талкуулай беребиз. Ошол учурда биздин капачылык болот. Капачылыгыбызды айтабыз, таарынычыбызды айтабыз, күнөөлөйбүз. Келинибизди күнөөлөйбүз, кайненебизди күнөөлөйбүз, күйөөбүздү күнөөлөйбүз. Жумуштагыларды талкуулайбыз, баардыгын ошентип налый беребиз. Ошол учурда биздин энергиябыздын бүт баары ошол жака кетип калат. Себеби биз айтып атканда биздин денебизде да реакция болот, ошону байкасаңыздар. И ооруп калганда дагы. И ошол нерселердин баарынан арылыш керек да. Жашообуз кандай болсо, ошондой кабыл алганга үйрөнүшүбүз керек. Жаратканын бизге укмуш сонун жашоо берген, ошол жашоодон рахат алып, ошол жашоону сезип жашаганга үйрөнүшүбүз керек. Именно ушундай тоскоол болгон нерселердин баардыгынан трансформация курсунан арылгандан кийин жашоосун сезип, өзүн сезип, жашоонун даамын сезип, рахатын сезип жашап калган айымдар, мыжалар бизде абдан көп. Болгону бизде эмне бар экен? Бизде көп айым мыжалар тартынат экен. Элдин астына чыкпайт экен. Эмнеге? Анткени жакындарым көрүп калсам эмне болот? Досторум көрүп калсам эмне болот? Бул психологияда жүрүптүр. Мындай кылыптыр, кеп калат экен деп көбү тартынат экен. Бул абдан начар, жаман нерсе. Эмнеге? Анткени биз ачык болушубуз керек. Мисалы мен бүгүнкү күндө любой нерсени айтам, ачык айтам. Мисалы мен жолдошум менен болгон мамилемде мен ушундай болчумун. Менде мындай болчу, менин апам мындай кылган, менин жолдошум мындай кылган, көрсө ал меники экен деп бүт баарын ачык айтам. Мен апамдан дагы коркпойм, жолдошумдан да коркпойм, мен алардан сыйлайм. Болгону мен кайсы бир учурда аларга таарынган экенмин. Ошол таарынычтын айынан эле мен жашоомдо өзүмдү өзүм арка тартып берип, менин жолдошум да мени жакшы көрөт экен, апам дагы мени жакшы көрөт экен, туугандарым да мени жакшы көрөт экен. Мен эле өзүм придумать этип эле мени апам мени мынтпейт, анан жолдошум тигинтпейт, анан алантпейт деп өзүм эле алардын сүйүүсүн таарыныч аркылуу, күнөөлүү сезим аркылуу алгым келе берген экен деп бүт баарын ачык айтам. Подружкам болобу, тууганым болобу, досум болобу, классташым болобу, бүт баарынын алдында ачыкмын. Ошон үчүн менде баардыгы Кудайга шүгүр баары жакшы. Биз канчалык ачык болгон сайын биздин жашоодо мүмкүнчүлүк ошончолук чоң болот. Сиздин результатыңызды көргөн жакындарыңыз дагы ой, bunun жашоосунда ушундай өзгөрүп атат. Мен да өзгөрөйүнчү деп сиз аларга наоборот пример болосуз, үлгү болосуз. Анткени бүгүнкү күндө биздин курсубузда менин апам мына жашоо өзөгүн курсун окуган, жашоо өзөгүндө окуган, азыр трансформация курсуна катталып атат. Эмнеге? Анткени мендеги өзгөрүүлөрдү көрүп атат. Кызым, сенде өзгөрүүлөрдү мен да өзгөрөйүнчү деп менин апам келе жатат. Сендеги өзгөрүүлөрдү көрүп атам деп менин продюсеримдин апасы, Кундуз Таштанованын апасы уже экинчи жолу трансформация курсуна катталып атат. Эгерде мен ошол результаттарымдын баарын айтпай секин, акырын иштегенде мен аларга көрүнө ала белем? Көрүнө алмак эмесмин. Мен результат алып атам, мына көрүп атам, мына мен жолдошум менен мамилем оң болду, акча менен мамилем болду, өзүмдүн менен мамилем болду, ден соолукта жакшы нерселерди алып атам деген сайын менин жакындарым дагы уже мен жасаган нерсени алар жасап атат. Анткени мен аларга үлгү болуп атам. Мен аларга минуска кетирген жокмун, алар только мени көрүп плюска кетип атышат. Мисалы менин жолдошум именно ушул методиканын жардамы менен бүгүнкү күндө абдан бизнесинде абдан чоң өнүгүүлөргө жетишкендиктерге жетишип атат. Анткени мен өзүмдү колдондум и ошол нерсени мен башкаларга да көрсөттүм да. Саламатсызбы жаткан эже, мен атамды кантип ордуна коем, өткөндө разбордо менин Поляда жок экен да дейт. Демек сиздин атаңызга болгон кандайдыр бир таарынычыңыз болушу мүмкүн. Ошону менен иштешиңиз керек. Причинасын табышыңыз керек. Кызым түшүнөн коркуп жатат дейт. Кызыңыз демек коркуп калган, ошол коркуп калган сезимдерин табышыңыз керек. 35 жаштамын, турмушка чыга албай жатам. Причинасын табышыңыз керек. Эмне үчүн коркуп
жатасыз, турмушка чыга албай жатасыз. Причина дегенде мисалы трансформация курсуна келбей мен мисалы айта албайм да. Демек кандайдыр бир блокторуңуз бар. Эркекке болгон күйөөмдү кээде ачпай жаман көрүп кетем. Анда күйөөмдүн көпчүлүк нерсеси эмнегедир атама окшошо берет. Эмне кылсам болот дейт. Демек сиз күйөөңүздү эмес, атаңызды жаман көрөсүз. Атаңызга болгон капачылык таарынычтарыңыз болушу мүмкүн. Ошол менен иштешиңиз керек. Бизде ал нерсенин баардыгы мүмкүн. Трансформация курсуна келиңиз. Директиңизге суроо жаздым эле, жооп берип коюңузчу, сураңыз. Хорошо, карап жооп берем. Жаткандан жийиркене берем бул эмнеден. Демек кайсы бир учурда ушундай нерсени башталган, именно ошол биринчи причинаны табышыңыз керек. Эстеңиз. Менин күйөөм сен күнөөлүүсүң дей берет, бир нерсе болот дейт. Бир нерсе болсо дейт. Демек күйөөңүздүн алдында сиздин кандайдыр күнөөлүү сезимиңиз бар. Эмне үчүн сиз жолдошуңуздун алдында өзүңүздү күнөөлүү сезесиз? Ошол күнөөлүү сезимиңизди табыңыз. Менин балам 4 жашта аябай коркок болуп жатат, эмне кылсам болот? Балаңыз менен сүйлөшүшүңүз керек. Балаңыз эмнеден корккон, же сиз эмнеден коркосуз? Сиз корксоңуз деле балаңызга өтүп кете берет. Кызым стресс болуп жатат, мен дагы жалат болуп калдым дейт. Саламатсызбы? Менин жумушум жакшы болот, бир убакта кайра эле резко жылбай калам дейт. Демек сизде тоскоолдук бар, жумушка болгон. Кайненем жек көрүп жерге жийиркеничтүү болуп жатам дейт. Сиз кайнеңизди эмес, өзүңүздүн ата-энеңизди жек көрөсүз. Кайнеңизге болгон жек көрүүнүн баардыгы өзүңүздүн ата-энеңизге тиешелүү. Сезимдерди именно ошол кайненеңиз сизди жийиркентип жаткан сапат кимде бар? Апаңызда, атаңызда тапсаңыз болот. Сезимдерди кантип ачам дейт. Сезимдерди ачыш үчүн сиз өзүңүз менен терең иштешиңиз керек. Аборт болгон балдар менен ишсе болот, трансформация курсунда бар. Менин күйөөм мага көп критика айтат. Кандай кылсам? Демек сиз өзүңүздү көп критикалайсыз. Эгерде сиз өзүңүздү сүйсөңүз, анда күйөөңүз сизди да сүйөт. Сиз критикаласаңыз өзүңүздү, мен бүгүн мындай кылбай койдум, тигини кылбай койдум. Мен мындаймын, мен жалкоомун, мен тигинтпей койдум деп берсеңиз, күйөөңүз ошол нерсени айта берет. Билбей калып түшүрүп алса эмне болот? Рахмат дейт. Анда да күнөөлүү сезим болот. Мен сени сактай албай калдым деп балаңыздын алдында баары күнөөлүү сезим боло берет. Ата-энеге болгон таарынычтардан кантип арыласыз? Трансформация курсунда атайын таарынычтардан арылуу деген чоң сабак, модуль бар. Ошол жактан иштесеңиз болот. Баланы билбей калып түшүрүп алсакчы дейт. Эчтеке болбойт эмес, болот. Бала, мен сени билбей түшүрүп алдым деп өзүңүздү күнөөлүү сезе бересиз. Анан ден соолугуңузга, жашооңузга, акчаңызга таасир тие берет. Кайненени жек көрүп жатам, ошого карабастан ажырашууга даярмын. Сиздин ажырашууңузга мен абсолютно таптакыр кошулбайм, анткени үй бүлө бузулбаш керек. Андан көрөк өзүңүз менен иштеп, кайнеңизге болгон жек көрүү на самом деле кимге тиешелүү? Апаңызгабы, атаңызгабы иштешиңиз керек. Так. Түшүнүктүү эле болуп атат, арылсак болот дейт. Күйөөм карта ойнойт, кантип таштатам, өзү алсыз. Болду кармабайм деп кайра эле ойной берет дейт. Күйөөңүзгө сиздин аялдык энергияңыз жетишпейт. Күйөөңүзгө аялдык энергия бериңиз. Аялдык энергия бериш үчүн өзүңүздөгү сексуалдык блоктордон арылыңыз. Түшүнүп билип туруп ойлорду башкара албай жаткандыкты кантип жеңсе болот? Оюңуз сизди башкарып атат. Демек сиз оюңузду башкарганды үйрөнүңүз. Ал үчүн сиз ошол сизди башкарып аткан ойлор абдан терс ойлор абдан көп. Ошол терс ойлордон арылышыңыз керек. Андай нерсе бизде толук мүмкүн. Мага жолдошум талак берди, бирок экөөбүз чогуубуз, кайра нике окуталы десек, шанс жок деди. Не кылсак болот? Жолдошум ичет, чечкиндүү эмес, кандай жолго түшөрүмдү билбей жатам, башым катып атат, совет бериңизчи дейт. Жолдошуңуздун ичкени, бул айтып атам го, сиздердин жолдошуңуздун ичкени, карта ойногону, башка аялдарга барганы, бул биздин аялдык энергиябызды бере албагандан, анан жолдошубуз ошол энергияны башка жактан издейт, арактан издейт, башка аялдан издейт, оюндан издейт, карта ойнойт, башка жака кетип калат. Ал сиздин сексуалдык блогуңуздан. Эгерде сексуалдык блоктон арылсаңыз, мисалы бизде кыздарда көптөгөн сексуалдык блоктор болот. Кичинекей кезибизде бизге тийиши мүмкүн, туугандарыбыз тийиши мүмкүн, тааныштарыбыз тийиши мүмкүн, ойноп атканда тийиши мүмкүн. Ошол учурда мисалы ата-энебиздин бири-бири менен болгон мамилесин көрүп калганда, анан биз өзүбүздүн сексуалдык блогубузду бекем жаап салабыз, маткабызды. Анан эч кимге бербейм мен деп туруп, анан сексуалдык блокту анан даже күйөөбүзгө бербейбиз. Физически жата беребиз күйөөбүз менен, на самом деле энергиябызды чыгарбайбыз. Ошол учурда анан бизде сексуалдык блок болот. Анан эркегибиз акча таппайт, эркегибиз ичет,
эркегибиз карта ойнойт, эркегибиз оюнга кетет. Ал үчүн айымдар өзүбүз менен иштешибиз керек да. Дал ошол блокторду ачышыбыз керек. Баасы канча дейт? Баасы 10.000 сомдун ордуна 3.000 сом 20 мартта трансформация курсу башталат. Саламатсыңарбы? Менеджер кандай байланышат дейт. Сиз менин директиме өзүңүздүн WhatsApp номериңизди калтырсаңыз, сиздин WhatsApp номериңизге саламатсызбы, мен Заткан Супан менеджери болом деп жазат. Жолдошу ичип кетти, көп ичип кетти дейт. Энергия бериңиз, аялдык энергия бериңиз. Түшүмдө жолдошум измена кыла берет, ажырашам дейт. Значит, сиздин мээңизде уже ошондой программа бар. И может, ата-энеңизде ошондой бир нерсе болгон. Аны өзгөртүшүңүз керек. Саламатсызбы? Мен кайненемди жактыра бербейм. Эмнеге экенин билбейм. Мамилемди жакшырткым келет. Кайненеңизге болгон бүт блокторуңуздан арылыңыз. Анткени кайненеси менен аябай жаман болуп, бирок бүгүнкү күнү эң сонун мамиледе жашаган бизде айымдар абдан көп. Кредит карыздан кантип кутулам дейт. Демек, сиз өзүңүздү бирөөнүн алдында карызмын деп эсептейсиз. Ошол карыз деген программадан арылышыңыз керек. Мен быйыл суроого абдан көп суроолор келди. Суроолор абдан көп экен. Караңыздарчы. Бул жакта комментарийге суроо эң сонун азаматсыздар. Мындай суроо бар экени мени абилетте кубандырат. И менде бул жакта дагы абдан чоң суроолор бар. И ушул суроолорго да жооп берейин дагы. Анан сиздер менен буюрса бисмилла деп туруп уктайлы, эртең ооз жабалы. Так, бул жакта дагы абдан көп суроолор берилген. Вай. Канчалаган адамдар өзгөргүсү келет, караңыздар. 1,5 сааттан бери эфирде отурабыз, бирок суроолорго жооп берип бүткөн жокпуз. Абдан көп суроого жооп берип үлгүрбей атам. Эгерде сиз трансформация курсуна келсеңиз, ушул суроолоруңуздун бардыгына 1 айда жооп ала аласыздар. Саламатсызбы Заткан айым? Менде мамиле боюнча бир туугандар ата-эне боюнча дейт. Булар боюнча иштесеңиздер болот. Иерархия закону, бир туугандар менен үй бүлөдө иерархия деген закондор бар. Ошолордун баары менен иштегенде энергия туура кетип баштайын, анан туура кетип баштагандан кийин биз иштесек болот. Саламатсызбы Заткан эже? Менин запросум Ататек программасы боюнча. Ататек программасы деген бул оңой эле нерсе. Ататек программасы десе биз башкача нерсе элестетип алабыз. Бул ата-энеге ыраазычылык, ата-энеге болгон капачылык, алардан күнөөлүү сезимден арылуу, ата-энебизди сезүү, өзүбүздү сезүү. Мына биз өзүбүз ата-энебиз. Өзүбүз ата-эне текпиз. Ишенесиздерби? Өзүбүз ата-эне текпиз. Эмнеге? Анткени менде канчалаган ДНК бар, канчалаган кандар бар. Канда ДНК бар, ДНКнын программасы бар. Мына мен ата текмин. Өзүбүзбүз. Өзүбүз менен иштөө деген сөз ал. Саламатсызбы Заткан айым? Менин көйгөйүм үйлүү болсом дейм, баягы эле акча көйгөйүм менде дейт. Блок. Сиздин акчага, үйгө кете турган энергияңызды, күнөөлүү сезимдериңиз алып жатат. Сиздин акчага кете турган энергияңызды, таарынышыңыз, капачылыгыңыз алып жатат. Сиздин акчага кете турган сөзүңүздү айтылбаган сөздөр алып жатат. Туура эмес энергия алып жатат, жана иерархиянын бузулушу. Аны сиздер трансформация курсунда кеңири маалымат аласыздар. Блоктордон арылгандан кийин эле бизде жашоо ушундай сонун жашоо. Бул жерге проблемаларыбызды жазышыбыз керекпи дейт. Ооба, жазыш керек. Биринчи жолу кирип жатам, жакшы түшүнбөй жатам дейт. Кандай десем, жашооңузда кандай көйгөйүңүз болсо, сиз именно ошол көйгөй биздин проблема. Проблема бул эмне? Блок бул эмне? Мисалы, мен бүгүн чоң акчага чыккым келет да. И чоң акчага кете турган энергиямды дал ошол менин блокторум алат. Мен качан гана ошол блоктордон арылгандан кийин мен чоң акчаларга чыга алам, мамилемди оңдой алам, ден соолугумду жакшырта алам. Анткени мен өзүм лично жеке именно ушул трансформация курсу менен иштеп 21-жылдан баштап үй бүлөмдөгү жолдошум менен болгон мамилемди оңдогом. Анткени мен өзүм жолдошума 10-жылы турмушка чыкканмын. 11 жыл бою түнү менен жолдошум менен ажырашып жашап жүргөм. Мен ушундай айым болгом. Элестетиңиздер. Эмнеге? Анткени менде ошондой программа болгон бул жакта. Ошол программа менен жашап жүргөм. Качан гана мен ошол программаны алып салгандан кийин жолдошум экенине сүйүнүп, ыраазычылык менен жашап калдым. Оказывается, можно. Оказывается, болот экен программаны алып салса. Цирроз печенден айыктым. Минус 2 миллион карыздан кутулдум. Балдарыма болгон мамилемди оңдодум. Бүгүнкү күндө менин окуучуларым да ушундай сонун результаттарды жаратып келатышат. Менин колумдан келди, демек сиздин да колуңуздан келет. Ишениңиз өзүңүзгө. Баарыбыздын көйгөйлөрүбүз окшош экен. Менин ата текке бир туугандар менен мамилем финансовый жактан аксап келем дейт. Көрдүңүзбү? Акча блокторунан арылышыңыздар керек.
Биринчи жолу сиздин трансформация курсуңузга жазылдым, аябай кубанып күтүп отурам дейт. Менде финансы жактан проблема бар. Жолдошум аябай иштейт, бирок эч көзгө көрүнбөйт, эч нерсеге жетпейт. Кайнена кайнатамдар балдарыбызды кемтигин алып беришет, өзүбүз ата эне болуп кичине буюмду алып бере албайбыз. Демек сиздерде береке жок. Береке менен иштеш керек. Береке менен терең иштеш керек. Береке деген эмне? Бул береке деген кабыл алуу деген. Кабыл алуу и ошол нерсени көрүү, көзгө көрүү деген. Береке менен иштеш керек. Ден соолугуңуз иштериңиз жакшыбы? Мен жолдошум экөөлөп иштейбиз, табабыз, бирок чукпайт. Акыркы убакта карызыбыз көбөйүп барат. Себебин билсем дедим эле. Заранее рахмат. Демек сиздердин күнөөлүү сезимдериңиздер болушу мүмкүн. Жукпа. Береке мындай да. Береке бул энеден келе турган нерсе экен да. Эгерде биздин апабызга болгон кандайдыр бир тааныш болсо, апабызга болгон кандайдыр бир күнөөлүү сезимдер болсо, же апабыздын биздин алдыбызда болгон кандайдыр күнөөлүү сезимдер болсо, биздин жашообуз биз каалагандай болбойт экен да. Анан береке жок болот экен. Ошон үчүн апабыз менен болгон мамилебизди оңдошубуз керек туугандар. Биз дагы Москвадан квартира алгыбыз келет. Жылда кийинки жылга калтыра беребиз. Жерибизди сатып анан үй алабыз дейбиз. Бирок жерди сатканы деле аракет кылбайбыз. Эртерээк үйлүү болгум келет. Демек үйгө болгон блокторуңуз менен иштешиңиз керек да, анан аракет кылышыңыз керек. Сиздин 12-чи трансформация курсунда окудум, жакшы жылыштар болду. Рахмат, ыраазымын. Акчамдын берекелүү болушун, өзүмдүн жолдошумдун тапкан акчаларым берекелүү болушун каалайм. Талап кылат элебин дейт. Демек сиздин береке менен иштешиңиз керек. Береке деген эмне? Мен сиздерге трансформация курсунда атайын диагностика жасатам. Ошол диагностикадан жазсаңыздар болот. Аны курска келгенде мен сиздер менен ушул береке боюнча суроолор көп экен. Трансформация курсунда биринчи кезекте мен сиздерге именно ушу береке менен иштегенди үйрөтөм, хорошо? Мен муну учтуу да эсепке алып коем. Эл катары менин да көйгөйлөрүм жок эмес. Эң негизги ден соолук жактан үй бүлөнүн ичиндеги түшүнбөстүктөр аракет көп, бирок жыйынтык жок. 3 кызым, 2 уулум бар. Балдарым менен болгон түшүнбөстүктөр, айтор майда проблемаларым көп. Мамилебиз келишпейт, көп ойлоном, кыйзалат болом, ойлонуп көрсөм баардыгын эле туура кылып аткандай сезилем, бирок эмне кылсам дагы мен өткөн түйшүккө кантип чыдадым экен, ошонун үзүрүн көргүм келет дейт. Демек толтура блокторуңуз бар экен, бул жерде толтура 2 бетке батпаган сообщение экен. Значит, өзүңүз менен өзүңүз иштешиңиз деп айтмакмын. Анан 1 айдан кийин сиз менен жолугабыз. Ушул суроолоруңуздарга өзүңүздөр эле жооп таба аласыздар, курста окусаңыздар. Уулдарыбыз бойго жетти, кыздар дагы чоңойду, балдарым, кыздарымдын бактылуу болуусун каалайм. Айымдар жана мырзалар, уулуңуз, кызыңыз бактылуу болсун десеңиз, биринчи кезекте өзүңүз бактылуу болуңуз. Сиз бактылуусузбу? Ушул суроого жооп бере аласызбы? Бактылуусузбу? Эгерде сиз мен бактылуумун деп сыймыктануу менен айтсаңыз, анда сиздин балаңыз да, кызыңыз да бактылуу болот. Гарантия берем. Саламатсыздарбы, узаткан жагандайсыз. Менде да сиздин 1-чи, 2-чи трансфер курсуңузга катышкан, бирок жакшы түшүнө албай эле толук жасабай бүтүп калгам. Азыркы менин көйгөйүм сетевой компанияларга жазылып, кымбат кредитке алып аябай карыз болуп кеттим, 5 миллион рубль. Аны күйөөм билбейт. 1 жыл балдарым пособиясы менен төлөп келген, процент азыр пособия алып аябай кыйналып жатам. Оюм эле кредитте. Балдарыма да жакшы көңүл бурбай, күйөөмө дагы дейт. Жүрөгүм сыгылып, иштеген акчамды кредитке төлөп отурам. Канткене кутулам. Капец. 5 миллион рубль. Демек сиздин мындай да трансформация курсун окугандар жөн эле сатып алып эле окубай деле коюшат да. Анан ойлошот да, мен курс сатып алсам эле өзүмө результат келет. Нет. Результатты сиз өзүңүз жаратасыз. Өзүңүз иштейсиз. Мен сизге сабакты берем. Сиз ошол сабак менен иштеп отуруп иштейсиз. Иштесеңиз анан болот результат. Мен өзүм мисалы башында себеби дегенде мага керек болгон да. Өзгөрүшүм керек болгон. Жашоомду өзгөрткүм келет. Мамилемди оңдогум келген. Элестеткиле, мен дагы жолдошум менен ажырашып 3 балам менен башка жашоодо жашап жатканымды элестеткенде жүрөгүм түшүп, кой, үй бүлөмдү сактап калайын деп күн түн дебей курс менен иштегенимде жолдошум менен болгон мамилемди бир жолу аябай катуу ызы чуу болуп калдык. Анан ушунчалык кыжалат болуп анан иштедим өзүм менен. Көрсө менин бала чагым дагы өзүмдүн ата энеме болгон таарынычым бар экен. Аларга болгон таарынч менен иштегенде эле все. Дагы, конечно, 1 эмес 2-3 жолу иштедим, жолдошум менен мамилем. Бүгүнкү күнгө чейин деле болот. Мен айтпайм, бирок ой мен укмушмун деп. Нет, бүгүнкү күндө деле болот конфликт жолдошум менен. Бүгүнкү күндө деле түшүнбөстүктөр болот. Мен мурдагыдай кайра түнү менен жатып алып ажырашпайм. Түшүмдө андай сценарийлер түзбөйм. Ушуну түзүп чыктым да, жатып алыпчы. Антпейм. Мен дароо эмне кылам? Мен дароо жолдошум демек мага кандайдыр бир нерселерди көрсөтүп жатат деп дароо практика жасайм.
түпкү причинасын табам. Балалыкта өзүмдүн капачылык сезимдерим менен иштейм, ата энем болгон сезимдерим менен иштейм. Все, эртеси как будто эчтеке болбогондой экөөбүз 1 жашына сүйлөшүп отуруп калабыз. Анткени мен бул жактагы блогдорду алып койдум. Саламатсыздарбы? Мен да абдан кубанычтамын катышып жатканыма. Мен да ата тегимди тазалагым келет. Уулдарым, кызым бойго жетип чоңойду. Балдарымыздын бактылуу болушун каалайм. Ата тегде терс программалар, кармалар балдарыма таасир этишин каалабайм. Сиз өзүңүз менен иштей берсеңиз эле, сизде баары өзгөрсө эле, сиздин балдарыңызда баары өзгөрө берет. Биз өзүбүздүн гана жашообузду өзгөртөбүз. А балдардын жашоосу алар өздөрү өзгөртүп алат. Бизде эмне болсо алар ошону алат. Менде баары бар, Аллага шүгүр. Күйөөм, балдарым баары үйлөнүп, жумушум бар. Эч нерсе настроением көтөрүлбөйт, давлением бар. Бир иш баштасам аягыма чыкпайт, эмне кылыш керек? Иш баштасам аягыма чыкпайт деген бул мен апамдан атама жетпей жатам деген. Биз көбүнчө кичинекей кезибизде апабыз менен атабыздын ортосунда болгон мамиледе атам апамды капа кылды, атам апамды урушту, атам апамды урду деп эле атабызды жаман көрүп беребиз. Кабыл албай калабыз. Анан апабыз айтат, атаң ушинтип, анан атаң тигинтип, анан атаң жаман дегенде биз атабызды кабыл албай калабыз, апабыз жака өтүп кетебиз. Апабыз бул процесс. Жашоо боло берет, бирок рахатын сезбейбиз. Ата бул результат. Атабызды биз сезбесек, атабызды жакшы көрө албасак, биз жашообузда результат албайбыз. Ошон үчүн күйөөңөрдү жамандабагыла эч качан. Кундуз канча окусам да бир ишимди баштай албай жатам. Какой-то страх бар. Ал эмнеден ушуга да жооп алып бергилечи дейт. Демек сизде коркуу, ишенбестик бар. Коркуу сезимдер. Ошол коркуу сезимден арылышыңыз керек. Ал бизде бар. Коркуу сезимден арылуу практикасы бар. Илгери $5000 банкрот болгом дейт. Так, мен да курска катыштым. Терең ыйлап уктарды чыгарып келем, анан көпкө жыргап калам. Үй бар дейт. Бир нерсе жылдырбай аткандай эле болуп атабыз. Неберелүү болсок дем 2 жолу түштү. Күйөөм экөөбүз тең эле көп ооруп калдык. Эмнеге билбейм, түшүнбөйм. Көп эмне үчүн биз ооруйбуз? Бизге сүйүү жетпегенде, внимание жетпегенде ооруйбуз. Сүйүү менен иштешиңиз керек. Ата эненин бизге болгон сүйүү энергиясы менен иштешибиз керек. Канга сүйүү жетиш керек да. Канда бар, бизде бар элечи. Ошону биз просто сыртка чыгарышыбыз керек. Мен былтыр жазда курска катышып жакшы жыйынтыкка жетиштим дейт. Үйүбүздү срочно бүтүрүп той кылдык, диагностиканы үйгө кылгам дейт. Затканга өтө терең ыраазымын. Ишиңе ийгилик, бизге окшогон аялдарга жардам берип жүрө бер дейт. Рахмат. Мен өткөндө талдоо чеберинде окуп жаткан эжеге разбор кылдырдым да. Ошондо менин атам өзүнүн ордунда жок экен. Даже менин полемде да жок экен. Өз ордуна кантип коем дейт. Өз ордуна кантип коем. Эмне үчүн жок экенин себебин табышыңыз керек. Мен да финансы, ден соолук көйгөйлүү ушундан арылуунун жолун издейм дейт. Финансы, ден соолук көйгөйүнөн ушундан арылууну издейм. Да, буга эмне үчүн биздин жашообузда ден соолук көйгөй, ден соолуктан, жашоодон, акчадан көйгөй боло берет. Анткени биз мындай да, биздин ДНКбызда, программабызда, мисалы мен азыр жылуумун да, 36,6 менин температурам да. И бул энергия мага каяктан келип атат? Ойлонуп көргөн эмеспиз биз. Бул энергия биздин жаратканын бизге берген жан дүйнөбүздүн жардамы менен биринчиден. Экинчиден биздин тегибиздин программалар биздин жаныбызды именно сактап калыш үчүн алар иштеп жатат. Программа, ДНК, канда ДНК программа иштеп жатат. И ошол эле ДНК программа биз жашаш үчүн, жан сакташ үчүн, чтобы мы жили, да, программа энергия бөлүп чыгарат. И ошол энергиянын баардыгы бизде бар. Бирок мисалы бизге бүгүн биз телефонду элестетели. Мисалы мен телефонумда мага бүгүн 100% энергия берди ата энем. Ата эне тегим 100% энергия берди. Мен ошол 100% энергияны каяка колдоном? Эгерде мен телефонумда мен телефонума түрдүү кереги жок оюндарды, кереги жок приложенияларды, кереги жок нерселерди жүктөп алсам, ошолор менин телефонум иштей берсе, мисалы мен бүгүн телефонум бар да, кереги жок приложенияларды жүктөп алсам, ошол приложенияларга энергия кетет. Эсиңиздерде барбы? Мисалы настройкага кирсек, мисалы Facebookка мынча энергия кетип атат,
WhatsApp'ка мынча энергия кетип атат, тигиге мынча энергия кетип атат, энергияны дагы телефон бөлүштүрөт. Ошол сыяктуу менде дагы түрдүү. Мисалы, менде кабатчылык деген приложение болсо мынча энергия кетирем, таарыныч деген приложение болсо ага мынча энергия кетирем, күнөөлүү сезим болсо мынча энергия кетирем. Мисалы, эмоция, туура эмес эмоция болгон болсо ага мынча энергия кетирем. Эгерде мен ошол капачылык деген приложенияны тазалап койсом, да, күнөөлүү сезим деген приложенияны тазалап койсом, өзүмдөн чыгарып салсам, ал энергиялар менде сакталат. Анан мен жаңы приложение жүктөйм. Чоң акчаларга чыккым келет, бактылуу болгум келет, мамилемди оңдогум келет деген жаңы приложенияларды жүктөп койсом, мендеги тегимден берилген, жаратканымдан берилген 100% энергиям менин бактылуулугума кетип баштайт. Менин ийгилигиме кетип баштайт, менин чоң акчаларыма кетип баштайт. Бирок мен биринчи бактылуу болуш үчүн биринчи эмне кылышым керек экен? Өзүмдөгү энергияны алып жаткан блоктордон, блок деген кандай, жанагы приложениялардан, кереги жок приложенияларды биринчи бул жактан тазалап алышым керек дагы. Анан ордуна жаңы приложенияларды жүктөшүм керек. Түшүнүктүү болдубу, да? Негизинен ушундай. Трансформация курсунда дал ошол кереги жок приложениялардан өзүбүздүн бул жагыбызга кайсы бир учурда жүктөп алган кереги жок капачылык, таарыныч, күнөөлүү сезим, чыкпаган эмоциялар, айтылбаган сөздөр биздин энергиябызды 85% алат. Ошол нерселердин баардыгынан арылып, анан жашообузга жаңы жашоо киргизсек болот. Бул эң сонун курс. Бул чындыгында иштеген курс. Айымдар жана мырзалар, мен сиздерге абдан ыраазымын. 1 саат 40 минута бою мени менен чогуу болдуңуздар, чыкпай түз эфирден. Демек, сиздерде өзгөрүүгө чоң ниетиңиздер бар экенин түшүндүм. Мен сиздерге бүгүнкү күндө ушундай мүмкүнчүлүктү берүүгө даярмын. Тем более ушундай сонун майрамдардын урматына сонун скидканы атайын соопчулук кылуу иретинде. Албетте мен бекер бере албайм, анткени бекер берсем эч ким баалабайт. Мен бекерди эле таркатып коерм, бирок бекерди эч качан эч ким баалабайт. Жок дегенде ырымы кылып 3000 сомго ушундай сонун курсубузду берип атабыз. Алыңыздар, катталыңыздар, жашооңуздарды такыр башкача кылып өзгөртүңүздөр. Эмнеге? Анткени сиз азыр элестетип көрүңүз. Курсту сатып алдыңыз. 2 айдан кийин сиз кандай болуп өзгөрөсүз? Элестетиңиз. Курсту сатып алдыңыз. 2 айдан кийин өзүңүздү 2 айдан кийинки өзүңүздү элестетип көрүңүз. Да? Бул бир жолу. Курсту сатып алган жоксуз. 2 айдан кийинки өзүңүздү элестетип көрүңүз. Сатып алган сиз менен сатып албаган сизди элестетип көрүңүз. 2 айдан кийин сизге кайсынысы жакты? Ошол жакты карап туруп анан чечим чыгарсаңыз болот. Эгерде келе турган болсоңуз, албетте мен сиздер үчүн дайыма ачыкмын. Жана ошондой эле айымдар жана мырзалар, Бишкек шаарында 17 мартта сиздер үчүн жандуу тренинг болот. Жандуу тренингде биз сиздер ал жакта практика деген эмне, разбор деген эмне, күнөөлүү сезимдер деген эмне, диагностика деген эмне, алардан кантип арылса болот. Мисалы, ден соолук ал жакта разборлор болот. Ден соолуктун причинасын кантип табат? Жандуу көзүңүздөр менен көрүп кетесиздер. Акча блокторунан кантип арылса болот? Аларды кантип тапса болот? Себептерин көзүңүздөр менен көрүп, мен ал сиздерге саламатсыздарбы? Келиңиздер, азыр биз акча блокторуна разбор жасайлы деп туруп, ошол жерден разбор жасап, сиздерге жандуу көрсөтөм. Анткени 1000 уккандан 1 көргөн артык деп, сиздерде мүмкүнчүлүк барбы Бишкек шаарында? Келиңиздер. Алысырактасыздарбы? Келгенге мүмкүнчүлүк барбы? Келиңиздер, өз көзүңүздөр менен көрүп кетиңиздер. Бишкек шаарындагы тренинг, ал жакта орундар чектелүү, эртерээк келишиңиздер керек да. Ал үчүн профилдин шапкасында анкета бар, ошол анкетаны толтурсаңыздар, сиздерге орундар сакталат. Кирүү акысыз, келип саат Бишкек шаарында Достук отелинде 17 мартта саат 2:00 баштайбыз, 6-да бүтүрөбүз. Анткени биз баарыбыз тең орозо айымдар мырзалар көп, алар үйүнө барып оозо ачканга үлгүрүш керек. Ошон үчүн биз ровно баштайбыз, ровно бүтүрөбүз. 2-ден кечикпейбиз. Рахмат, мен сиздерге ыраазымын, азаматсыздар. Берген сурооңуздар үчүн дагы, сурооңуздар абдан көп экен. Буюрса дагы убакыт болгондо дагы жооп берүүгө аракет кылам. Жакшы туруңуздар, бейпил түнүңүздөр менен.